Канат Хасанов Кыргызстандагы көрүнүктүү адвокаттардын бири. Ассаламу алейкум. Өлкө оңоло алгыс саясий кризиске туш болду дегендер да бар. Туруктуулук мезгилинде турат да. Бул кризис эмес. Бир кол тарабынан башкарылган туруктуулук эмеспи? Демократия жыттанбаган. Революция дегенден уже эл деле тажап битти уже. Революциядан эл чарчаганын сиз каяктан билесиз? Бүгүнкү бийликке сиздин көз карашыңыз кандай? Бүгүнкү бийликтин кемчиликтери да бар. Дүйнө жүзүндөгү ушундай саясат катуулап бараткан кезде кичинекей мамлекеттер жоголуп кетиши мүмкүн. Президенттерде чындап эле эл кетирдиби же Сырткы күчтөрдүн таасири бар. бир досум кетсе 7 миллион досум бар дегенин өзү эле Кудайдын буйругу менен, элдин каалоосу менен Садыр Нуркожоевич президент болду. эки дос тандеминин жашоосу бүткөнү бул факт. Жан жокөрлөр дагы акырын шыбырашты. Ой, эми болду, эми бийликти сиз да алыңыз деп. Коркунучтуу бир иштерди да ошол Ташиевдин колу менен жасатты. Камчы Кыдыр Шаичти жумуштан кетириш Садыр Нуркожоевичке оор чечим болду. Бир досун саткан киши 7 миллион деле сатып кетет деп. Садыр Нуркожоевич деле кыргыз да. Кыргыз болуп кыргызды кантип сатат? А эмне Ташиев президент болом десе, ал эмне күнөө? Камчы Кыдыр Шаич эмес болсун, бөлөк бирөө келсе дагы колунда бийлик турса, напси жеңип кетет. Ассаламу алейкум, арбаңыздар амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Бизде кезекте мейманыбыз, коногубуз бар. Аты жөнү Канат Хасанов. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Канат Хасанов ушул Кыргызстандагы көрүнүктүү деп айтып койсом болот. Көрүнүктүү адвокаттардын бири. Көптөгөн процесстерде ушул Канат Хасанов деген ысым белгилүү. Кезинде бир топ соттук процесстерде саясий бир мындай бир ызы чуулуу мындай бир белгилүү процесстерде ушул Канат Хасановдун аты аталып жүргөн. Андан тышкары саясаттануу илимдеринин кандидатысыз, Атайын келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Убакытта мен бир топ суроолорду камдадым. Суроолорум аябай көп. Четинен бере баштаганга уруксат этиңиз. Эми суроолордон көрөлү. Кыргызстандагы акыбалды кандай баалайсыз? Өлкө бир саясий кризиске оңоло алгыс, кайра тура алгыс саясий кризиске туш болду дегендер да бар. Жок, өлкө деген мындай бир силкинип өнүгүүгө, туруктуулукка бет алды дегендер дагы бар. Сиздин пикириңиз? Эми бүгүн Кыргызстанды кризисте деп айтканга болбойт. Бүгүн мындайча айтканда бул туруктуулук мезгилинде турат да. Бул кризис эмес, бул туруктуулук мезгилинде турат да. Ооба, бизде азыр Кыргызстанда элиталардын арасында акыркы болуп аткан окуялардын көрүп атабыз баары соц тармактарда. Ошол жерде көп мындай элиталардын бири-бири менен чабышканы, бири-бири менен мындай эметип атканын баарын көрүп болуп турабыз. Ошол эле жогорку кеңеште мурда тигилерге жакпагандар аларды кетирди эле. Эми азыр бияка жакпагандарды же бир какой-то бир мындайча айтканда заговорга чыккандар болобу же ошондойлорго эметилген азыр эметип атат. Ошон үчүн азыр бул жөн эле бул кризис эмес, бул деген элиталардын ичиндеги болуп аткан мындай сайгылаш болуп атат да бири-бирин. Болгон эле ошол. Ошондо сиздин мага берген жообуңуздан мен мындай түшүндүм. Бүгүн саясий кризис жок, туруктуулукка, өнүгүүгө бет алган бир жолго түштүк деп. Бирок ошол туруктуулук мындай жасалма эмеспи? Башкарылган кайсы бир күч тарабынан, бир кол тарабынан башкарылган туруктуулук эмеспи? Демократия жыттанбаган туруктуулук эмеспи сиздин оюңузча? Эми демократиялык жытталган туруктуулук деп да айтышты. Андан алыс эле болушубуз керек. Биздин негизи кыргыз элибиз абдан уникалдуу эл да. Кыргыз негизи өзү өтө уникалдуу жакшы эл да. Бүгүнкү күнү бул туруктуулуктун баары эле көрүп атат. Бүгүнкү бийликтин аракеттерин, бүгүнкү жасалып аткан иштерин, ошондой туруктуулукту ошондой болуп атканы бул элдин өзүнүн ушу бизге бүгүн тынчтык керек, бизге деген революция дегенден уже эл деле тажап битти уже.
чынына келсе уже тажап бүттү. Эми революция канча революция кылбайсың? Революция кыласың, ти бийликке баягы эле олигархтар эле кайра келет. Бир олигархтарды мындайча айтканда кустуризация кылып салса, бөлөк олигархтар обиженный болот. Анан ошондой эле эл деле тажады. Азыр кыргыз элим айтып атпаймынбы, уникалдуу. Азыр эл байкап калды. Эмне болуп атканын, кандай болуп атканын. Эми биякта ушул момент мен пайдаланып туруп, мен сизге бир суроо берет элем. Сиз өзүңүз бүгүнкү күнү, сиз көз карашыңыз бүгүнкү бийликке, сиздин көз карашыңыз кандай? Мындайча айтканда, орусча айтканда позитивный, үчкө бөлүнөт да, позитивный, средний и удовлетворительный. Кайсынысынан сиз өзүңүз эметесиз? Ошондон бир маек баштабайлыбы? Негизи мен өзү мындай суроо берүүчүнүн функциясын аткарышым керек да. Бирок сиз кайра мага суроо берип атасыз да. Мен эми жооп берейин. Бирок суроо берилип калды. Так айтканда, Эрни, сенин ушу бүгүнкү бийликке көз карашың кандай депчи. Бүгүнкү бийликтин кемчиликтери да бар. Жасап аткан жакшы иштери дагы жок эмес. Мен мындай так айтканда 50-50 деп айтат элем. Кемчиликтери дагы ошого жараша бар, айта берсе көп. Анан албетте эми эчтеке болгон жок, жасалган жок дегенде да болбойт. Жасалып атканда иштер бар. Мамлекеттин акчасына, балким бюджеттик акчаларга, элдин акчасына жол салып берип аткан, үй салып берип аткан, башка нерселерди кылып аткан иштер бар. Эми ушул сиздин, мен сизге ушул суроону бекерден берген эмесмин. Анткени мына ушул эле сиз айтып аткан 50-50 деп атканы бул элдин негизги өзүнүн пейили болуп атат. Эл деле ошону көрүп атат. Эл деле көрүп атат, аракеттерин көрүп атат, кылып аткан иштерин көрүп атат, болуп аткан окуялардын баарын көрүп атат. Ошон үчүн азыр эл деле мындай алып туруп эле удовлетворительный жаман деп айтпай, ошон үчүн айтып атпайм, кыргыз элим уникалдуу эл. Ошону азыр элибиз олтуруп ошону карап атат. Биякта момда болуп атат. Жакшы иштер да болуп атат. Кемчиликтер эми мындайча айтканда бир күн ичинде деле курулуп кетпейт да баары тең. Ошон үчүн эл деле ошонун баарын байкап атат да. Ошон үчүн ошол суроону сизге ошон үчүн бердим да. Жана сиз буга чейинки жообуңузда айттыңыз, революцияларды кыла берип тажады депчи. Бир караганда бул эң туура айтылган жооптой да. Чындап эле тигини келди, аны көрүштү, бул келди, аны көрүштү, аны кууду, анан дагы бул келди, тажагандай эле болду деген өтө эле туура жооптой да. Бирок чарчаганын, революциядан эл чарчаганын сиз каяктан билесиз? Эмнеге таянып айтып атасыз? Балким чарчаган жоктур. Балким ал мурдагы революциялар деп атап жүргөндөр революция деле эместир. Ал жөн эле бир төңкөрүштүр деген суроо пайда болот да. Мындай да, биринчи Акаевдин маалындагы революциялар, бийлик алмашуулар, алардын баары болгон. Ошондо эл ошондо өзүнүн ошо тажаганынан, үй бүлөлүк башкаруудан тажаганынан булар ошондо чыккан. Бирок мындайча айтканда народ пожалел. Эл кайра эле ошол эле бөлөк бийлик келди, Бакиевдин бийлиги келгенде баягы эле семейно клановый кетти да, баягы эле. Анан кийин Атамбаев келди. Атамбаев семейно клановый кылган жок. Бул жагынан анга 5 баа берсе болот. Бирок ошол эле өзүнүн шопурларына, ошолордон эле бийликти берип салгандай болуп калды. Анын баарын эл көрүп атат да. Эл тараза. Анан кийин чарчап калдыгын себеби анткени бирөөнү алып келесиң, эртеңки күнү бөлөгү пайда болот. Бөлөк олигархтар пайда болот. Үчүнчү бийлик келет деген. Эл анын баарын көрүп бүттү. Андан бери Кудай шүгүр, ушун жана сизге суроо бербедимби? 50/50 дебедиңизби? Эл деле ошону көрүп, андан көрө ушу 50/50 боло берсе, зато элдин туруктуулугу, тынчтыгы, аманчылыгы болосун деген сөз да. Тем более бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндөгү геополитика деп коет. Дүйнө жүзүндөгү момдай чоң саясий кырдаалдар күчөп
күнүгө момундай абдан эме болуп атат да, күрөштөр болуп атат. А бул эмнеден күрөш? Бул деген эме орустарда айтканда сфера влияниянын бөлүп атат да. Мурда деген биздин дүйнө жүзүндө однополярный мир болсо, азыр многополярный болуп атат. Ошондой чоң момундай дүйнө жүзүндөгү ушундай саясат күчүдөп катуулап бараткан кезде кичинекей мамлекеттер жоголуп кетиши мүмкүн да. Жоголуп кетиши мүмкүн. Ошол жоголуп кетпеш үчүн ушул кичинекей мамлекетте өзүлөрүнүн туруктуулугу, тынчтыгы, акырын ошол мындай чоң саясий процесстерди өтүп алгандан кийин аптеп өзүнүн гербин, өзүнүн туусун сактап калышыбыз керек да, элди сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн буну деле эл азыр баарын көрүп атат. Азыр мына бизде деген момундай телефон деген бар, баары соц тармактарды окуйт. Азыр керек болсо жерде отурган карапайым, айылда отурган карапайым эле келип алып туруп, могу жерде комментатор болуп калган. Алар деле бүгүн тышкы саясатты деле карап калышкан, ички саясатты карап атат. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, эл бүгүн ошо туруктуулукту деле кармап калган аракетин болсо экен деп элемет. Ошон үчүн бияктан чарчап калды деген сөз ошондон чыгып атат да. Анткени канча жана төңкөрүш деп аталабы, революция деп аталабы, инкылап деп аталабы, ошол нерселер болгон сайын өлкө 5-6 балким 10 жыл артка кетет. Андан көрө ошол сиздин жоңуңузга караганда ошо бүгүнкү илик жанагы 50 кемчилиги бар, 50 жакшы артыкчылыгы бар. Ошол болсо, анан туруктуулук болсо, экономикада жашоодо туруктуулук болсо, ошол маанилүү дегенге эл ынап атат дегенди айтып атасыз. Туура. Ошону айтат. Буга чейинки жанагы бийлик алмашууларда жанагы бийликтин чокусунда турган президенттерди чындап эле эл кетирдиби же сырткы күчтөрдүн да таасири барбы? Мындай да, эл жана айтып аткан чарчады деген сөз бүгүнкү күнгө чейин көп олигархтар болобу, мындай бийликтерге нааразы болуп калган илгерки жуттар, мындай деп кайтып койсо болот. Ошол жуттар өзүлөрү кайра эле ошо өзүнүн бийлигине келели, ошол эле мындайча орустар айтканда кормушкага келели деп туруп, элди ушинтип пайдалана берген да. Элди курал кылып калышкан. Анан ошол куралда ошону борьба элит деп коет. Элиталар бири-бири менен эметип, элди курал кылып калган да. Анан элди курал кылып калганда эл өзү ошону азыр түшүнүп атат да. Биз курал болуп калганбыз. Биз курал болбошубуз керек. Эми үчүн биз бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн курал болуп калышыбыз керек деп туруп, ошол нерсеге абдан азыр көп маани берип атат да. Мен эми жанагы кандидатскийимди саясий социология боюнча защиталып атам. Ошол жакта бизде политический психология деген бар. Биз ошону деген абдан изучение кылабыз да. Азыр баягы эл уже болбой калган. Анын баарын карап, азыр буларга 50/50 деген, сиз айткандай 50/50 абдан жагып атат да. Абдан жагып атат. Ошон үчүн Кыргызстанга бүгүн туруктуулук керектиги бул өтө маанилүү да. Ошол анан кийин жана сиздин сурооңузга ушу эми ошондой биздин элиталар ошол мен айтып аткан кайра бийликке келебиз, кайра бийлигибиздин өзүнүн эмелерибизди алабыз, кормушкабызга барабыз деп аткандар, ошолор анан чуркайт. Бирөөсү Америкага чуркайбы, Англияга чуркайбы, Россияга чуркайбы. Анан ошолордон мына биз деген ошол жактан поддержка алдык, биз бияктан поддержка алдык деп туруп, анан ошентип элдин да башын ортуп туруп, анан ошон үчүн ошондой көп нерселер болот да. Ошон үчүн негизи обществодо революция без внешних игроков невозможно дейт да. Сырткы күчтөрдүн таасири баары бир болот. Тюльпанова революция, банановая революция дегендер бар. Потому что в любом случае сырткы күчтөрдүн эмеси бар, таасири бар. Таасир болот.
бирок ошолорго чуркап бараткан биздин эле баягы бияктан алдым жуттумдар качып кетет. Ошолор ошол жакка барып, силер мага поддержка берип койгула. Анткенде бияктан революция болушу мүмкүн, бияктан революция болсун. Вопрос жок, болсун, болду. Бийлик алмашты. Бирок ошол бийликти легализовать этиш керек да. Легализовать эткенде эле бүгүнкү күнү могу жерден олтуруп алып эле биздин бийлик жок, Кыргызстан бул бийлик болду дегенде, эртеңки күнү ошол эле тышкы кошуналар менен баары менен маек түшүш керек да. Биз деген тил табышы керек да. Ошон үчүн ошону легализация власти деп коет да. Ошол легализация властиге обязательном порядке булар ошо сырткы күчтөргө чуркап барышат да. Анткени биз кичинекей мамлекетпиз. Бирок баары бир сырткы күчтөр таасир этет дегенген менен Кыргызстандын саясий күчтөрү, саясий тараптар өз маселесин биринчи өзү чечип алыш керек экен. Эгер чече албаса, сырткы күчтөр баары бир кийлигише берет десек. Эми бизде деген мындай да. Эми аны азыр мондо философияга же баягы историяга кетип калсак, биздики илгертен бери көп институттар ачылып калган да. Например, Запад деп коебуз. Ошол Запад өзүнүн институттарын киргизген. Ошол эле фонд Соросаны киргизген, ошол эле тетиги фонддордун баарын, НПО, НКОлордун бардыгын киргизишкен да булар. Булар дагы саясатка мындайча айтканда таасир кылышкан. Саясат демократиялык жолунда барыш керек, дин жолунда барыш керек, бул жолунда барыш керек деген абдан мээсине көп элдин мээсине куйган. Ошол эле фонд Сорос болобу, ошол эле. Эми ошол саясатчылар чоңойду да, ошол окуучулар чоңойду да. Ошолор чоңоюп атат. Алар деген ошол алардын өзлөрүнүн мировоззрениясы менен. Например, бир простой случай болгон. Мен ошондой бир жигит менен сүйлөшүп калдым. Ошо фонд Соростун иштеп, анан мен айттым, мага айтып атат. Россия вообще акмактар, Россия менен вообще бүт границаларды жабыш керек, бүт токтотуш керек алар менен дейт. Мен айттым, хорошо дедим. Токтотолу. Демократия, сен айткандай демократияга баралы. Мен макулмун. Бирок, давай мындай кылалы. Союз кезинен бери биз 70 жыл чогуу бирдиктикте эметип туруп, бизде план ГОЭЛРО бар болчу, единый экономический союз бар болчу. Бүгүнкү күнү бензин каяктан алабыз дедим. Эртең талай иштерине солярканы каяктан алабыз дедим. Ал айтат, Россиядан дейт. Рычагтар эми ал жок. Россиядан дейт. Бизде жокпу десем, жок дейт. Биздин өзүбүздүн потенциалыбыз бугдай менен, ун менен камсыздоо биз болгону 30% дебиз. Калган баары келген, аны каяктан алабыз? Казакстандан алабыз, аны Россиядан алабыз. Эми дедим, биз алардын баары менен жаап салалы жолду. Демократиялык принципке түшөлү. Бирок эртеңки күнү кантип элди багабыз десем, азыр бизде интернет бар дейт, интернет менен багабыз дейт. Кудай урбады, интернет эмне келип туруп, мындай компьютерден эле нан чыгарып бере береби деп ошондой мындай эме келдик да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушундай нерселер өтө илгертен бери эле таасир кылып туруп, демократиялык принциптерин киргизип атат. Сиз деле Энис кыясыз. Энис мырза, сиз деле чет өлкөгө көп барып жүрөсүз. Сиз деле көрчүсүз. Демократиянын, булардын демократиясы бизге навязанный демократия. Өзлөрүндө демократия жок. Ошол жакта бир катуу айтып койчу, ошол жер бут колун сындырып салып полициялар. А бизде попробуй бут колун сындырып көр. Андай болбойт да. Эми бияктан Россиядан дейт. Россиядан биз Россияны деп монда алардан да полный зависимость эле болгон жерибиз жок. Бирок экономически биз зависимыйбыз. Потому что биз элибизди багышыбыз керек, биз журтубузду багышыбыз керек. Ошон үчүн биякта ошондой көп нерселер бар. Ошон үчүн могу саясий күчтөр өзлөрүнүн эмелерин киргизе берет да. Өзлөрүнүн принциптерин, өзлөрүнүн эмесин. Бул ошо туруктуулукту сактатпайт да. Бияктан ой бул мынтип койду деп туруп демократиянын принцибинен кетип калды деп коет. Бул орустар акмак экен деп атайын от жагышат да. Анан ошонун оттун негизинде анан туруктуулук жок. Бири-бирибиз менен аны бөлүшүп баштайбыз. Эми бирок муну мен мындай түшүнсөм болобу? Бул демократия деген ал болбогон, былжыраган нерсе дегендик эмес, бирок биз Россия менен, Казакстан менен, кошуналар менен болгон реалийлерди биз эске алышыбыз керек. Туп-туура айтып атасыз ошону.
Эми конкреттүү суроо мынау Камчыбек Ташиев УКМКны башкарып турган кезинде, андан кеткенден кийинки анын ролун кантип баалайсыз? Эми тандемдин жашоосу, эки дос тандемдин жашоосу бүткөнү бул факт. Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү деле менин бир досум кетсе, мен 7 миллион досум бар дегенин өзү эле ал достук тандем бүттү дегендикти билдирет да. Деги эле ушул Камчыбек Ташиевдин УКМКнын башчысы болгондогу, анын деги эле ошо жүргүзгөн баягы аркы берки иштерине ар кандай сөздөр айтылып атат, туура эмес деп. Жана ал кеткенден, ал УКМКдан түшкөндөн кийин дагы ар кандай сөздөр айтылып атат ушул боюнча. Мындай да, мен деле аны ошол козголуп аткан иштерди, ошол эле УКМКнын сотрудниктери кармалган боюнча мен анын баардыгын эмеден элдердей эле соц тармактардан карайм да. Камчыбек Кыдыршаевич менен мен тааныштыгым бар. Садыр Нуркожоевич менен тааныштыгым бар. Булардын эки достун өткөн жашоосу, жизненный путь деп коет го. Жашоо жолу абдан көп адамдарга, мындайча айтканда, эме болсо болот десе болот да. Мындай кызгана турган. Барыбыз эсибизде, Камчыбек Кыдыршаевич ошондо бир президентке кайрылып, Садыр Нуркожоевич чыгарып коюңуздар, мен олтурайын ордуна деп, бул достчулуктун абдан чоң үлгүсү. Эми болду. Революция болду. Кандай айталы, революция болду. Кудайдын буйругу менен, элдин каалоосу менен Садыр Нуркожоевич президент болду. Бул Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн тагдыры, жизненный өзүнүн жашоосу. Камчыбек Кыдыршаевич дос катары жанында туруп берди. Жардамга чыкты. Бирок булар бийликке келгенде баары кош бийлик деди. Бирок мамлекетте, кайсы бир мамлекетте кош бийликтен болбойт. Социологияда дагы должно быть единое место принятия решения дейт да. Бир гана чечим кабыл алуучу борбор. Камчыбек Кыдыршаевич силовой блокту толугу менен колуна алды. Силовой блокту колуна алганы менен бул, мындайча айтканда, бийликтин психологиясынын өзүнүн амбициялары бар да. Бийликтин күчү колубузда турганда амбициялар жаралат. Эмче мен боло албайм деп. Бул да бир сыноо болду да. Ана ошол сыноодо бийликтин баарын бир эме калтырып алганда, жанында отургандагы жан жокөрлөр дагы ой акырын шыбырашты. Ой, эми болду, эми бийликти сиз да алыңыз деп туруп, эми биз баарыбыз пендебиз да. Баарыбыз пендебиз, алданып да калышыбыз мүмкүн. Анан ошол жерден Камчыбек Кыдыршаевич ушундай колунда турган абдан чоң бийликти өзүнүн эмесинен алдырып ийди деп аткан ойдо да. Бул ошонго кошоматка, эмелерге алдырып ийди, ошол өзүнүн элитасы, ошолорго алдырып, анан ошон үчүн ошондой туура эмес кадамга бардыбы деген ой жаралат да. Бирок дагы айтып кете турган нерсе, мен өзүм принцибимде бар, мен мындай жыгылып калган кишини тепкилей албайм да. Кандай болбосо да, мына бүгүнкү күнгө чейин Аскар Акаевич дейм, Ромек Салиевич дейм, Алмаз Шаршенович дейм, ошондой да, Сооронбай Шарипович дейм. Биякта да Камчыбек Кыдыршаевичтин дагы мындайча айтканда бүгүнкү күнү ушул тапта элдин баары эле талкуулап атат. Ошол жерде мен аны жамандап айта албайм, бирок Камчыбек Кыдыршаевич аша чаап кеткендей болду да. Чын-чынына келсе, балким өзү деле эместир. Бирок жанындагы окружение ким бар, соц тармактарга карап атабыз да. Эми чиричүрлүү болуп кетти. Даже мен өзүмдүн практикамда да бар да.
бир уголовный иш менен биздин күйөө алабыз. Чет өлкөнүн жараны, бирок биздин күйөө алабыз. Кыргыздын күйөө алабыз. Ошол просто биякта бир бизнесмен экен, ошону кармап туруп бир уголовный ишке тыгып, анан ошону мен $3,5 миллион алып алган күндөр да болду да. Ошондой нерселер болгон. Ошондой нерселерди эми балкимдер Камчы Кыдыршаевич балкимдер ошолорду карай албай калдыр. Эми баарын эле контролдой албайт да. Бирок ошондой фактылар көп болду. Даже бул мага да касаемый болуп калды. 30 жыл мурун бир кезде мен атам бир кичинекей бир дорожно ремонтный пунктту өзүнө эметип алган. Ошондо ГКМБнын сотрудниктери келип кысып, давайте возврат кылгыла деп. Аны возврат кылып барын берип, инимди камаганга чейин барышкан. Ошондой да эмелер болду. Ошон үчүн Камчы Кыдыршаевичтин ошо бийликте турганда ушундай көп балкимдер өзү ушунун баарына жете албай калды, контролдой албай калды деп мен эми жамандап айта албайм аны. Бирок ошол ГКМБ ошондо чересчур эле кетип калган. Мындайча айтканда, бирок бул жагын карасаң, бирок көбүн мындайча айтканда көбүн тазалады. Алдамчыларды, шылуундарды, опыгыларды баарын ордуна келтирген алда жагы бар. Бирок аша чаап кеткени өтө көбүрөөк болуп калды. Именно структура аша чаап кеткени көп болду. Сиз эми калыс айтканга аракет кылдыңыз. Чындап эле бүгүнкү күндө кезинде Камчыбек Ташиевич ошол ГКМБнын башчысы болуп турганда мындай азыркы кездегидей сындар жок эле. Ал кызматтан түшкөндө азыр бир блогери деле, башкасы деле, бир медианын өкүлдөрү деле, коомдук ишмерлери деле болушунча мындай жанчып атат дегендей. Сиз эми баягы жакшысындагы могул деп айттыңыз. Кемчиликти аша чаап кетти, бир аз өзүнүн кызматтык ошо даражасынан балким байкабай өзү билеби билбейби, бирок кол астындагы айрым бир жигиттердин бир туура эмес иштерге баргандыгы жөнүндө медиаларда чыгып атат. Ошол эле учурда чоң бир жакшы иштерди ушул Камчыбек Ташиевдин колу менен жасатып, эми ошол президенттикке бара турган амбициясы ачыкка чыкканда, анан кийин аны ошо жолдон мындай кыя чапты, кызматын алып койду деген сыяктуу мындай сөздөр да бар да. Жакшы иштерди жасатып алып туруп, мындай бир өтө бир күрдөлдүү бир иштерди, өтө бир керек болсо мындай коркунучтуу бир иштерди да ошол Ташиевдин колу менен жасатты дагы, эми болсо мындай четтетти дегендейчи. Мен ойлойм, бул туура эмес пикир деп ойлойм. Анткени деген кандай гана иштер болгон жок. 5 жыл болсо Садыр Нуркожоевич эч бир момундай выход кылган жок. Бул азыркыдай чечим кылган жок. Анын баарын Камчы Кыдыршаевичти даже мындайча айтканда көп жерлерден мен сурандым, мен айттым, мен жасап бериңиз дедим деп туруп, ошондой көп сөздөрдү биз баарыбыз укканбыз. Камчы Кыдыршаевич жөнүндө жаман сөздөрдү айтып баштаса, ошондо Садыр Нуркожоевич мындайча айтканда төшүн тосуп берген күндөр да болду. Эми Камчы Кыдыршаевичтин аркасы менен момундай жасалды, баарын жасалды деп туура айтып атасыз. Бирок бийликте отурган президент, бүт институттар президентке, президенттин каалоосусуз же мындай желание болбосо, бул Камчы Кыдыршаевич өзү эле барып жасай коем, тигинте коем, бул экономический блогу да тиягы биягы да анын колунда эмес да. Күч структурасы анын колунда, вопрос жок. Бирок ошонун баарын мамлекеттик деңгээлде жасала турган нерселер да. Мамлекеттик деңгээл. Бул жалгыз эле Камчы Кыдыршаевич жасады, анан ошону пайдаланып алды, анан кетирди деген болбойт. Анткени биз деген бул мамлекет, бул деген бийлик, бул деген вертикаль власти деп коет.
Ал ошол вертикаль власти бийликте турганда мен эле жасадым, мен пайдаланды деп айткан сөздөр бул өтө туура эмес деп ойлойм. Эми жанагы сиздин сөзүңүзгө мен бир жооп бере албаптырмын, ошол сөздү дагы мындай тактап айтып кетким келет да. Жана сиз айттыңыз, досум, биякта бир досум болсо, тиякта 7 миллион досум бар деп айткан сөзүңүз, муну да чечмелеш керек да. Чечмелеп ошону түшүнүүгүн эмес керек да. Муну баары эле тиги блогерлер, оппозиционный блогерлер жерде каякта бир Европа тияк биякта жасап эле ошо мен билбептирмин, мен Садыр Нуркожоевич досум экен деп, эми андай нерсени дагы мындай чечмелеп, мындай туура багытта бериш керек да. Аны туура эмес багытта берип алып эле жөн эле мынтип интрига катары ыргытып койгон да туура эмес да. Садыр Нур, мен түшүнүгүм боюнча Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзү, кылган иши Садыр Нуркожоевич үчүн бул оор чечим болду да. Камчы Кыдыр Шайышты жумуштан кетириш Садыр Нуркожоевичке менин оюмча бул оор чечим болду. Анткени бул досу. Ушулар ушунча чогуу көп нерсени өттү. Анан кийин бирок бул Кыргызстандын президенти, бул бүгүн биякта бир досу турса, бир досунун кызыкчылыгын же бир досунун бир эмесин карабай, бул деген элди, 7 миллион элдин ответственности. 7 миллион элге бар да. Ошон үчүн айткан сөз ошол. Мен биякта бир досумдан кызыкчылыгын карабай, мен 7 миллион досумдун кызыкчылыгын карайм. То есть Садыр Нуркожоевич Кыргызстанды, мамлекетти 7 миллион калкын кызыкчылыгына, иштерине, туруктуулукка деген сөз менен ошол сөздү айтты да. Ошону туура чечмелеш керек болчу да. Анын жөн эле могу бир ызычуу блогерлер бар. Ошолор мен деле дос турбаймын анда деп. Мен да дос турбаймынбы деп анда ошондой туура эмес кылды да. Муну да түшүнүш керек да. Бул айткан сөзү, например, мен оюмча Садыр Нуркожоевич абдан туура айтты. Мен бир эле досумдун, бир эле өзүмдүн кара чечекей досумдун кызыкчылыгын мен карабашым керек. Мен 7 миллион калктын кызыкчылыгын карашым керек. Мен мамлекет үчүн жооп беришим керек. Мен ошол эл үчүн жооп беришим керек деген, мен ошондой деп түшүнөм да сөзүн. Ошол эле учурда мында ачуу бир эми сөз деген азыр бизде чындап эле демократия деген ким эмнени жазса жазып, айтса айтып атат. Ошолордун биринде эми ошол бир досун саткан киши 7 миллион деле сатып кетет деп дагы мындай сын жазгандар да болуп атат да. Эми муну сиз кандай кабыл алат элеңиз? Эми бир досту сатса болот, 10 досту сатса болот. Бирок калкын сата албайт да. Садыр Нуркожоевич деле кыргыз да. Кыргыз болуп кыргызды кантип сатат? Мен жана айтып кеткеним ошол болчу да. Кыргыз эли биз уникалдуу элбиз. Биз ичинен кырылыша беребиз бири-бирибиз менен. Бирок тышкы жактан бир эме келсе, кыргыз моментально биригет. Анткени кыргыздын патриоттук духу чоң. Ошон үчүн 7 миллион кыргызды сатып кетет деген бул мындай акылга сыйбаган нерсе да. Бул өзүнүн калкын сата албайт. Любой, мына сиз сата аласызбы өзүңүздүн калкыңызды? Кыргыз калкын сата аласызбы? Эч ким мен сатам деп айтпаса керек, мен сатпайм. Вот мен деле ошондой. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич деле андайга барбайт. Биз буга чейинки хронологияны карасак, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев мен президент болуу амбициясы жок экендигин ар кандай сөздүн формалары менен айтып келди. Мен президенттикке барбайм деп. Ошол эле учурда Садыр Жапаровдун оозунан дагы биз экөөбүздүн кимибиз, президент болобуз, болбойбуз, айырмасы кайсы биз дегендей кылып ушундай сөздөрдү айткан. Бирок ошол эле учурда мындай бир нерсе пайда болду да. Ошентип айтып келип Камчыбек Ташиев. Анан жанагындай сиз заговор деп едиңизби? Баягы көшөгөнүн артындагы оюндар, жана 75 аксакал, ал бул, анан жана каттын жана жогорку кеңешке кирип, ошондой бир оюндардын болуп кетиши, бул мындай акырын достун жүзүнө карап туруп артынан бир иш кылгандык катары дагы мындай көрүнүп калгандай да.
А бирок дагы бир суроо пайда болот сизге, мындай юрист катары, адвокат катары айтсаңыз. А эмне Канат Хасанов президент болом десе, Ташиев президент болом десе, дагы башка бирөөнүн амбициясы президент болом десе, ал эмне күнөөбү? Кайсыдыр бир жамаат 75би, 85би, 65би киши могул эмес, моундай болсо болот эле, кандай кылсак болот я деп мындай бир чогулуп бир талкуу кылган, ал күнөөбү? Эмне бир эле киши президент болгону бул туурабы? Ал эмес, могул жак менен да кетсек кандай болот деп талкуулап коюу күнөөбү деген жакта айткандары да бар да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Мен жана айтып кетпедимби, биякта элиталардын чабышы. Бул аслында бул элиталардын чабышы. Умчак Кыдыршаевдин өзүнүн айткан сөздөрү бар. Мен Садыр досумду поддержка барам деп. Бул генерал. Бул айткан сөзү бар. Ооздон чыккан сөз. Ооздон чыккан сөз. Мен оюмча ою деле ошондой болчу. Садыр Нуркожоевич барып деп айткан сөздөр көп болду да. Бул генералдын сөзү. Бул деген кыргыздын патриоттун сөзү. Эркек кишинин сөзү. Эркек кишинин сөзү. Бирок айтып атпаймынбы? Азыр жаңы эмелер чыкканда бийликте шыптуны деп коет орусча, кыргызчасынан шыптуны деген. Шыбырагычтар. Шыбырагычтар да. Ошол шыбырагычтар, ошондой шыбырагычтар өтө көп болду. Мына бийлик сиздин колуңузда турат, бүт могу жерде эметип атасыз. Эмне сиз боло албайсызбы деп амбициясын ойнойт. Амбициясын ойнойт. Эмнеге амбициясын ойнойт? Анткени мына мен как кандидат наук политический социология жагынан ошол жерде политический психологиядан сабак бар бизде. Ошол жерде когда человек один раз пытается или захотел, или имеет желание, деп айтат го, стать президентом, депутатом или еще кем-то, то биякта, то эти амбиции у него остаются в подсознании. Бир депутат болуп калса, бир бийликтин ошо бир кызматында болуп калса, баары бир ал нерсе калоо болот. То есть бул ошол ар бир адамдын эмесине. Камчы Кыдыршаевич президенттикке 2 жолу талапкер болгон. Баарыбыз билебиз. Бирок биякта өзүнүн эмесин кармап, эркин кармап, анткени эрктүү киши өзүн эркин кармап, Садыр Нуркожоевичту поддержка чыгып, Садыр Нуркожоевичту эл колдоп, элдин сымы менен президент болду. Анан кийин бияктан силовой блокту толугу менен колуна алды. Толугу менен криминалды тигинте мынтем деп туруп, аз баарыбыз окуп атабыз. Изучуулар, кустуризация эле катуу алды. Бирок ошол шыптундар, шыбырагычтар, жаңы профессия чыккан, жаңы шыбырагычтар, ошол шыбырагычтар акырын айта бергенде, колуңузда бийлик турса, тигине мындай деп туруп, акырын ошонго мындай бериши мүмкүн деп мен ошондой ойлойм да. Анан ошонун негизинде дагы бияктан элиталардын ичинде дагы акмактар көп да. Бүгүнкү биздин айтып атпаймынбы, бизде деле элита деле кыйраткан деле элита деле жок. Кече эле мындайча айтканда тет жерде Камчы Кыдыршаевичтин приемныйында демеле очередке тургандар бүгүнкү күнү мына тиякка барып карасаң, тиякта очередте турушат ошолор эле. Тияктын мындайча айтканда эметип кайра биякка сагалап жүрүшөт да. Ошондой элиталар өзүлөрүнүн жеке өзүлөрүнүн байлыгын сакташ үчүн тиякка да биякка да чукурап анан шыбырай беришет да. Ой, мен сенин досуңмун. Ой, ал бүттү, ал могу президенттикке давай бер, ату эртеңки күнү революция эмес деп туруп, ошондой маанийге алып келишет да. Эртеңки күнү ошол революция болгондун эмес жоголуп калат, Садыр слабый болуп атат, же Камчы слабый болуп атат деп бири-бирине эмечет да. Шыккактап. Анан ошонун негизинде, действительно, кой, муну момда сактап калыш керек, тынтып калыш керек, мынтып калыш керек деп туруп, уже адам баласы өзүн мындай от алдырып баштайт да. Анан ош жерден ушундай эметкендер ошо 75 аксакалдын
сөз да. Ошол жерден бул кат. Бирок саясатта кат жөндөн жөн болбойт. Каттын өзүнүн түпкү максаты бар да. Ошон үчүн ошолор алып келип, ошону кылып туруп, ортодо мен лично өзүм ошону эме деп эсептейм да. Бул деген ошол кат, ошол 75 киши бул эмеде бар политическая тихая ползучая контрреволюция деп коет да. Ползучая контрреволюция. Булар деген ошонго бир өзүлөрү түшүнбөстүктөн ошолор акырын ошо контрреволюцияга алып келишкен да. Бул эмнеге? Ошол эле 75 кишинин каттын арасында ошол эле баягы бийликте тургандар илгери. Ошо баягы илгерки чоң приватизация болбоду эле. Ошо чоң приватизация, чоң объекттерди алып алгандар, тыйын алып алгандар. Ошолордун бардыгы азыр ошону акырын эметип атат. Ошол эле мен соц тармактарын эметип атам, мен Талгарбековду тааныбайт экенмин, бирок Талгарбектики ушундай болгонду уже бир жолу. Ошол боюнча уже камалган да бир жолу. Баарыбыз билебиз. Бияктан кайра мындай эметип атат. Аксакал болгондон кийин тынч эле мындай эметип туруп боң да. Бирок бизде айтып атпайм, бизде ден акыркы жылдары дүжүр аксакалдар да көп болду. Ошол жүзөр аксакалдар жүрөт, өзүлөрүнүн иштерин эметиш керек да, өзүлөрүнүн капчыгын толтуруш керекпи же ошол жерде баласын киргизип алыш керек же бирдеме мындай жакындатыш керек да. Ошон үчүн ошол каттындагы ушу бир эмеси ушу эмеге алып келет да. А сиз айтып аткан суроого эмне башка бирөө болбойбу? А ким силерге запрет берет? Ким берет запрет? Например, сиз баргыңыз келеби, Эрдис мырза, президенттикке? Пожалуйста, кое бериңиз. Бирок без досрочный выбор, кат, мат деп, мына шайлоо күнү келет. Шайлоо күнү келгенде мыйзам жол берет. Кылмыштуулугуңуз жок болсо, өзүңүздүн капчыгыңыз мындайча айтканда толтура болсо, өзүңүздүн элдин арасында өзүңүздүн мындай авторитетиңиз болсо, сизге ким мешать этет? Пожалуйста, бара бериңиз. Если президентский амбицияңыз болсо, ради бога, бара бериңиз. Кудай шүгүр, барып өзүңүздүн конституциялык укугуңузду пайдалана берсеңиз эч ким эмербейт. Бирок бияктан деген 75 кат, анан кийин момундай досрочный выбор, момундай интрига кылбай эле, ошону интрига жок эле, момундай бир өзүнүн мыйзамдын убактылары болгондо, пожалуйста, бара бер. Эч ким сага каршы болбойт. Ошондо эми Канат Хасанов же Эрнис Кыязов талапкер болсо эми боло берет экен, же Асанов же Үсөнов. Кеп Камчыбек Ташиев юрист, адвокат катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө ага кылмыш иши ачылган жок. Ал кызматынан кетти, бирок артынан антиминти деген бир дело, кылмыштык иши жок. Ал кадимки эле ушул жаран. Демек Камчыбек Ташиев деле президенттик шайлоого койсо боло береби ушу азыркы статусу акыбалында? Мында кылмыш иш козголгондон кийин кылмыш иш бүткөндөн кийин предъявление обвинения болот. Предъявление обвинения соттук териштирүү болот. Соттук териштирүүдө приговор чыкса, адам өзүн акталса вопрос жок. Акталбаса, тергөөдө жүргөндө, тергөө амалдары болуп атканда презумпция невиновности деген бар. Презумпция невиновности биз деген бул бизде конституцияда жазылган. Если пока соттун чечими чыкмайын, аны күнөөлүү деп эсептөөгө болбойт. Ошонун негизинде бизде кодексе о выборах президента, в законе о выборах президента и депутатов жогорку кеңеши бар да. Кыргыз президентинин мыйзам бар. Кыргыз президентинин шайлоосу жана жогорку кеңештин шайлоосу боюнча өзүнчө мыйзам бар. Аякта сенде соттун чечими жок болсо, сен виновный деп эсептелбейсиң. Ошон үчүн эч ким манга бербейт. Например, мен бүгүнкү күнү мындай деп эсептейм да, если бы Садыр Нуркожоевич Камчык Кыдыршаевичтен коркуп
К примеру, мурдагы бийликтегилерди эсиңерде, ошону. Камчы Кыдыршаевичтен коркуп, Камчы Кыдыршаевич, бул барат экен шайлоо. Кой муну баттырак нейтрализовать эт десе, амсе иш козголуп, обвинение мындай айып коюлуп, дароо эле. Анан кийин сотко жетип туруп эле бат-баттан эле карап туруп эле берип койсо, анга сентябрга чейин убакыт бар болчу. Ал деле эртең күн бүтүп кала турган нерсе. Бирок бүгүнкү күнү по факту козголгон иштер бар. Кыргыз-нефтегаз боюнча көрүп атабыз. Баары соц тармактарын көрүп, Кыргыз-нефтегаз боюнча болуп атат. Дагы превышение должностных болуп атат. Жана уулуна байланышкан, инисине байланышкан. Эми уулуна деп азыр айта албайм, анткени деген тиякта уулу дагы свидетель катары пока еще допрос берилек. Иниси катары бар, иниси уже эме. Тиякта ГКМБнын сотрудниктери боюнча бар. Бирок ошол жакта Сады Камчы Кыдыршаевич бүгүнкү күнү мындайча айтканда бул свидетель катары эле суралган. Обвиняем, айып тигине уже сурала элек. Ошондуктан бүгүн мен ойлойм Садыр Нуркожоевич деле ошондой эле Камчы Кыдыршаевичтен корксо, балким колунда күч бар да жасамакты. Бирок Садыр Нуркожоевич деле айтып атат. Божокуста. Баарына деле баягы деле айтты да. Курултай деле айтпады. Кимдин калоосу болсо, ким баргысы келсе, пожалуйста, катыша бергиле. Бирок мондай төңкөрүш менен эмес. Мына мыйзамдуу жол бар. Мен бул боюнча мен да өтө көп жазган постторду, өтө көп выступленияларды кылгам. Мындай биз деген могу төңкөрүш эме дегенден кетишибиз керек. Анткени жана сиз өзүңүз айтып кеткендей, Эрнст мырза, биз ушу төңкөрүш сайын эле биз артка эле кайтып атабыз да. Артка эле кайтып атабыз. Эми болду да. Бул боюнча мен деле жеке пикирими айтып коеюн. Суроо эле бере бербей. Мен деле ошондой позициядамын. Бийликке келдиби? Добуш алдыбы? Ал Жапаров болобу, Асанов болобу, Эшматов болобу, белгиленген мөөнөттө иштеш керек. Аны аңтарып, теңтерип, бузуучу кылба. Сын айтылыш керекпи? Айта бер. Дей бер. Негиздүү, колуңда далилиң болсо айта бер. Бирок жанагындай аңтарып, теңтерип, кулатуу деген мындан кетишибиз керек. Биз ошого элдин тандоосун сыйлашыбыз керек. Добуш алдыбы? Ошол аягына чейин күт, анан кийин ошо кийинки шайлоо болгондо мен буга ишенбейм, мына моундай кыйын укмуш бар. Ушул болсун деп, ошондо дагы шайлоо менен дегендейчи. Ошондой нерседен кетишибиз керек. Бирок ошондой нерседен кетелик деп эл эм үчүн ишенбейт. Көп жерден эм үчүн эл ишенбейт. Эл ишенбейт анткени деген бул мына сиз деле Эрнст мырза, мен сизди айтайын. Вот сиз президентсиз. Бүткүл Кыргызстандын жоопкерчилиги сизде толугу менен мойнуңузга түшкөн. Сиз үлгүрөсүзбү ар бир структураны күнүгө контролдогонго? 1000ден ашык структуралар бар. Үлгүрөсүңөрбү? Физикалык мүмкүнчүлүгүңүз болбойт. Эмоциональный, моральный күчүңүз жетпейт. Энергия. Ошон үчүн ошол жерлерге министрлер, зам министрлер ошолор коюлат да. Эми ошол зам министрлер, жанында жүргөн жан-жөкөрлөр, жана алардын арасында шыптундар бар. Анын арасында президентти алдап коюп, мына бул мындай кылса болот, муну сону болот деп туруп, президент аларга ишенет да. Ишенет. Анан ошондойлор көп болуп кетип атат да. Ар бир президенттин арасында, ал жалгыз эле президент эмес да, илгертен бери келаткан бул негизи тиги саясаттын табигый илгертен бери келаткан нерсе да бул. Ар бир саясат, ар бир хандын жанында дагы ушундайлар көп болгон да. Анан ошолор өзүлөрүнүн кызыкчылыгын акташ үчүн ушинтип алып туруп президент болобу, хан болобу ошентип акырын шыбырай берчү да. Ошентип шыбырап, ошентип туруп эметип туруп эле анан кийин өзүлөрүнүн кызыкчылыгын жасап туура эмес кадамдарга барчу. Ошол туура эмес кылган кадамдар кийин президенттин өзүнө сокчу. Биякта да бар азыр. Бул деле президенттин жанында бар андай нерселер. Бүгүнкү күндө деле андай нерселер бар. Мурдагы президентте деле бар болчу. Аны баарыбыз билебиз. Андан мурунку президенттерде деле бар
ушундайлар бар болчу. Бирок ошондойлордун алардын кылган кемчиликтери кийин президенттердин өзүнүн башына келди. Ошондой жасаган нерселерден эл ишенбей калат. Ошол эле Центр избиркомду алалы. Центр избирком өзүнүн бир мындай бир кызыкчылыктарын жасап коюшту мүмкүн десе болот. Ошон үчүн эл шайлоого ишенбей калат. Ошон үчүн Садыр Нуржоевде баягы эме болгондо мен ишенем деди. БШКга элге ишенем, өзүңөр сатылбагыла. Мына мен шайлоого катыштым. Мен көрдүм да. Катыштыңыз. Эл кандай мен катыштым. Мен деген принципиалдуу бардым. Мен 537 голосду мен таза алдым. Мен бир тиын берген жокмун. Зато мен көрдүм кандай акчалар алынды. Эмне деген акчалар чачылды. Эл сатылып кетти. Ошол акчаларды кимдир бирөө алды да, алып шайлады да. Конечно. Ошон үчүн могу жерден айтып атканым, муну деген ошо БШК түз мындай жолду эмет бериш керек, шайлоону таза кылып бериш керек, ачык, айкын кылыш керек. Ошолордун баарына, ошонун баарын жасаш керек да. Ошондо эл шайлоого ишенет. Бирок жана сиз менен айтып кеткендей, ошо биз могу төңкөрүш, могу эмеден кетишибиз керек да. Потому что уже бул төңкөрүштөр уже могу жерде турат да. Уже тажатты бул төңкөрүштөрчү. Бир төңкөрүш алып келесиң, кече Течерде такси айдап жүргөнүң бүгүн туруп алып туруп Течерде онтуп алып, мен министрмин дейт. Тиякта кече бир какой-то бир мошенник же аферист болсо, соттун эмеси чыккан. Самая главное тияка, ой, мен деген ака деп туруп монтуп келип туруп, эртеңки күнү аяктан ушундай көп нерселер. Ушундайлардан кетишибиз керек да. Президент да бул жагынан жана сиз 50% отпайсыз, ошол жагындагы 50%-ын ошо негативный жагын ошолорду кичирейтиш керек. Ошого багыт алыш керек, ошону иштетиш керек да. Чтобы позитивный көбүрөөк болуш үчүн, а негативди ылдыйлатыш керек да. Жанагы сиз илимий өңүттө дагы бир ушундай аныктаманы айтып өттүңүз да сөзүңүздүн арасында. Сиздин илим жактагы кандидаттык ушу даражаңыз бар. Жанагы бир бийликтин дамын татып, бир чоң кызматта же депутат болуп, же министр болуп калганда адам аң сезимдик түрдө ошого кайра эңсей берет экен дегендейчи. Камчыбек Ташиевдин ордуна башка бирөө дос болгон чакта деле, башка бирөө дос болсо деле, Садыр Жапаровдун, ошол тагдырга туш болсо деле, ошол адыркы сценарий болмокпу? Себеби ал деле пенде, бул деле пенде дегендей, ал деле мындай напсисин алдырат, айланасындагы шыбырагычтар болот, башка бирөөнүн деле. Демек, Ташиевдин ордуна башка бирөө болсо деле акыры ушундай болмокпу деген сөз да? Эми сизге кайра суроо берейин. Кечиресиз, мен суроо берише берели. Сизден кандай деп ойлойсуз? Бийлик нафс? Напси? Напси, бийлик напси, байлык напси, толтура напсилер. Бийликтин чокусунда турганда өтө көп напси азгырыктар. Эми сиз өзүңүз искушение деп коет. Вот эми искушение деп коет. Мына сиз жана мага берген суроого өзүңүз жооп бердиңиз азыр. Сиз бийликке келгенде бөлөк адам баласы кайсы болбосун, ошол эле бөлөк досу болсун, ушундай бийлик бул экинчи киши болгон Кыргызстанда. Ошондой эле бийлик бөлөк, Камчы Кыдыр Саяч эмес болсун, бөлөк бирөө келсе дагы, бирок ошондо колунда бийлик турса, напси жеңип кетет. Адам баласы ошонго пендебиз. Биз ошонго эметип алыптыр, ошол сүйлөтөт. Баягы илгертен бери бир кыздар айтчу эмес беле, акча менен бийлик сүйлөтүп коет дегенде. Бул ошондой да. Ошон үчүн ошондой нерселерди биякта ошондой нерселерге да мындай кетип калганда бияк жак. Айбек Тегизбай деген журналист инибиз бар. Өзү подкасттар жасап жүрөт. Ошонун жакында бир постун окуп калдым. Мааниси мындай. Сөзмө-сөз айтпашым мүмкүн. Камчыбек Ташиевди кылган иштерин, анын ушул позициясын ушул туура, ушуну мындай бир коргоп берем, мен аны далилдер менен айтып берем деген бирөө жарым барбы, мен чакырайын подкастыма деп. Анын астында комментарийлер жүрөт. Адыр моундай шартта эч ким ошентип айтышы кыйын го, Ташиев азамат, Ташиев жакшы, мыкты деп. Анын сыңарындай, бул мисалды эмне үчүн айтып атам? Канат мырза, ушул Ташиевдин кемчилигин дагы айттыңыз, моундай депчи. Анын артыкчылыгы ошондо эмне болду? Ошол ГКНБнын, УКМКнын башчысы болду,
өмүрбек чиркеш айтмакчы ошол аралыкта дос секретары болду дегендей артыкчылыгы эмне болду а кишинин? Эме Камчы Кыдыршаевди отрицательный жагынан деле кечке айта бергенде болбойт. Отрицательный жактан айтыш бул туура эмес болуп калат. Анткени положительный жакшы жагдайлар, жакшы немелери болду. Жөн эле айтайын. Бизде 30 жылдан бери бизде бийликте отургандар средний сословие деп коет. Буржуазия деп, өзлөрүн буржуазия дейт да, өзлөрүн мындай биз буржуабыз деп. Ошолор көнүп калган. Булардын орну, булар деген өйдө да секирчи эмес, ылдый да кетчи эмес, ушу өзүнүн средниковойдо жүрө берчү да. Булар көнүп калган. Булар жумушка барат, эчтек кылбайт, барат, олтурат, отчетко кол коюп коет, жеткинтип коет. Анан ошону менен ответственность деген болгон эмес да. Анткени ошондо госмашина жөн эле ушинтип эле бир калпта жүрө берген. Госмашина бул калпта жүрө берген акырындан мамлекетти нөлгө түшүрмөк. Ошол госмашинаны иштетиш керек болчу. Госмашинаны иштеткенде ошондо Камчы Кыдыршаевдин кээ бир моменттери бар. Келип алып туруп ошо мамлекеттик ишканаларды иште. Азыр карап көрүңүз, мурда министрлер, давайте монда кылалы. Мурда ошол эле министр транспорттан алалы. Илгери мен эсимде да. Күнүгө коллегия, күнүгө совещание, министр кабинетинен чыкпайт, министерствосунан чыкпайт. Чыкпайт, кыдырбайт, карабайт. Бирок структураны түзүп алган. Ошол структураны барып карашат, эметет. Камчы Кыдыршаевич эмне кылды? Камчы Кыдыршаевич ошолордун баарын иштетти. Бул жагынан эметсе болот. Бул жагын жакшы жак десе болот. Мен как юрист катары кер иштерге катыштым. Адвокат катары көп иштерге катыштым. Кээ иштерде действительно мыйзамдуулук катуу сакталган да. Бул жагынан катуу сакталды мыйзамдуулук. Мындайдан катуу алып, урдадың белең, алдың белең, өлтүрдүң белең жооп берген деген ошондой жагдайлар да болду. Бирок ошол аша чаап кетти. Ошол жакта деген бул ошондой жакшы ойлору менен, максаттары менен эткенде калганы чересчур болуп кетпедиби? Ошону балким өзү контролдой албай. Ошону контролдой албай калды. Ошол контролунан чыгып кетти. Анткени уже тиякта ошол эле подразделениялар, ошолор эле уже ошону менен пайдаланып башташты. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып баштады. Мына азыр чыгып атат. Кече бир келин чыкты. Момда мен үйүмдү тартып алды, өзүнө оформить этип алды. Тигини андай мисалдар көп да. Мына мен деле жана айтып бербедим. Түрк күйөө алабыз да, мына Турциядан келген күйөө алабызды. Жөн эле бир ишке кадап туруп $3,5 миллион сындырып алышты. Сындырып алганда да 1 миллионду бияка официально төлөтөт, 2 миллионду Дубайдан бирөө аркылуу кылдырат да. Мына ушундай моменттер көп болду. Анан бийликте деле ошол да. Например, жанында жүргөн жан жокөрлөр, ошол эле президенттин жанында жүргөн, айланасында жүргөн, мен деп жүргөн балдар, эртең күнү булар кемчиликтерди кылса, эртең күнү Садыр Нуркожоевич жооп берет. Камчы Кыдыршаевдин эмесинде деле ошондой болду да. Бүт ошо жаман жасалган немелердин баарына булар уже жооп берет. Камчы Кыдыршаевич өзү жооп бергенге аргасыз болот. Потому что булар ошол маалда, ошол жерди жетектеп турган, ошолор үчүн булар жооп бергенге жооп бериш керек. Камчы Кыдыршаевич ошол УКМКны жетектеп турганда бул нерселер айтылчу эмес. Кеткенде мында көп нерселер чыгып атат. Ошондой эле нерсе мына Садыр Нуркожоевич Жапаров мындай кылалы, тигиндей кылалы, бирде тиякта, бирде биякта, бирде мени ачып атат. Бирде бул жанагы үй курулган ипотека ал жака барып атат, көпүрөгө барып атат, жолго барып атат. Ошондой аракет менен жүргөндө анын ошол ишени менен пайдаланып бул деле кийин кеткенде мунун деле мындайча айтканда тырмакча ичиндеги эдулары,
мунун деле ушул Садыр Нуркожоевичке таянып алып коррупциялык иштерди кылган, бир бейчеки иштерди кылган бир маселелер чыгышы мүмкүнбү? Албетте. Ал нерселер чыгат. Камчы Кыдыршаевичтин маалында жасалган тура эмес ыплас иштер болгон, структурада болгон. Ошону эми биз азыр сиз менен ошону контролдой албаган деген бир чечимге келип атпайбызбы? Бирок андайды ошол учурда антип ошондой деп айтыш да кыйын эле да. Ошон үчүн ошондой нерселерди, ошондо айтып баштаган кишилерди эртеси барып алып туруп эле кайра өпкөсүн үзүп тияка тыкчу жерге тыгып коюп туруп элдин жүрөгүнүн суусун алып койгон. Ошон үчүн баары коркуп калышкан, ошон үчүн сүйлөгөн эмес. Азыр кетти бийликтен. Азыр кеткенен бийликтин атаң көрү деп туруп, азыр каалаганы каалашынча эметип атат. Бирок Садыр Нуркожоевичтин деле эмесинде абдан көп жакшы иштер болуп атат. Реально айтканда көп жакшы иштери болуп атат. Ошол президент, сиз, например, көрүп атасызбы жакшы иштерин? Президенттин демилгеси менен жасалып аткан жакшы иштерин сиз көрүп атасызбы? Жок, мен жана башында айтпадымбы? Жакшы иштери бар, ошол эле кемчиликтери да бар. Ошол үчүн азыр мен сизге суроо узатып коеюн. Садыр Жапаровдун, президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун аракеттерине сиздин көз карашыңыз бүгүнкү күндө? Жанагы мен сизге берген суроону сиз мага кайра берип атасыз да. Ошентип эми суроо берише берет окшойбуз эмичи. Эми мындай деп айтса болот да. Садыр Нуркожоевичтин айтып берейин эмнеге себептен. Мени соц тармактарда баары, мен көп билесиз да, мен көбүлү жүрөм соц тармактарда. Мен мурда абдан категорично сүйлөөчүмүн. Ооба. Бийликке категорично сүйлөөчүмүн. Ошол Камчы Кыдыршаевичке категорично сүйлөөчүмүн. Ал боюнча мен лицензиямды да алып коюшту, адвокатский лицензиямды да алып коюшту. Ал боюнча мына үй бүлөмө чейин киришип кетишти. Үй бүлө менен айла жок, үй бүлө менен да ажырашканга мажбур болдум. Ошондо көп нерселер болду. Кысым болду, уулумду жумуштан кетиришти. Ошондой кысымдар көп болду. Ошондо мен абдан категорично карап аттым. Бирок мен могу сиз айткандай кандидатский диссертациямды Питерде РАНХИКСте защиталдым. Питерский кампус РАНХИКС, президентский академия деп коет, ошол жакта защиталдым. Ошол жакта окуп атып, мени Невский форумга чакырып калышты. Доклад катары. Анан ошол жака доклад катары болгондо мен ошол докладты Кыргызстан боюнча, өнүгүү боюнча кандай эмелер болуп атат деп мен Госкомстатка запрос кеттим. Жөн эле сүйлөй бербейсиң да. Далил менен фактылар менен. Чоң Невский форум деп коет. Абдан чоң Невский форум, Питерский форум, Петербургский форумдан кийин эле Невский форум турат. Ошол жакта сүйлөшүм керек. Аякта бүт өлкөлөр, көп өлкөлөрдөн бар. Алардын астында сүйлөшүм керек. Анан мен ошондо биздин Кыргызстан жетишчилигин эмне дегенге жетишти, могу акыркы революция деген баарын карап чыктым. Стат данныйлерди алдым. Анан барып алып туруп көп нерселер карадым. Чындап келсе 30 жылдан бери жасалган канча президент өттү, канча жасалган нерселерди мындай санап көрсө болот. Канча президент өттү, аны 1, 2, 3, 4, 5 деп эле эсептеп койсо болот жасалганда. Эми Алмаз Арсенович ТЭЦ менен реконструкция, энергокольцодон реконструкция кетти. Унга жакшы эмелер. Коронбек Салиевичтин мындай эме жасалган иштерин чөтө эстей албайдым да. Туроз Акыновнаныкы эми ошондо тоже кыска мөөнөттө президент болуп калды, тоже мына көп айта албайсың. Аскар Акаевичти бул Кыргызстан независимости сом киргизгени деген эле болбосо, символиканы киргизгени болбосо, мындай көп эстей турган нерсе деле жок экен. Ошон үчүн айтып атам. Булардын канча президент болгон, ошолордун 1, 2, 3, 4, 5 деп эле эсептеп койсо болот. Бирок бүгүнкү күнү мына Садыр Нуркожоевич бийликке келгенде ушул багытты алганда, мына союз тарыгандан бери государственный ипотечный үйлөр качан болду эле? Канча президент болгон жок?
ипотечный. Баасында вопрос жок. Азыр буларды баасын, кандай, эмне, анын баарын убакыт чечет. Ал чыгат. Бирок мен акыркы алган маалыматтарда 36 000 киши кирип жашап атат уже. 36 000 киши. Булар ошо современно төлөй турган. Бул жакшы нерсе. Эми баасы боюнча булар уже чечишет болуш керек. Мында болсо. Салынып аткан жолдорду карап көрүңүздөр. Ошол эле простой, жөн эле мына элдин канча кыйнаган эски вокзалдын жанындагы көпүрө. Мурда жасаганда көпүрөнү ошол боюнча эле калтырып койгон. Ошол көпүрөдөн эле постоянно монтуп азыргандай болуп калды. Развязкаларды карагыла. Малый аренаны эсиңерде, могу дворец спорттун маңында, могу биздин дворец спорттун азыр малый арена жаштык деп чыкты го. Аяк эмне болуп калды эле эсиңердеби? Аяктан арзу, марзу, диар, пиар деген ошол жактан деген жалаң эле кафе болуп, ошол артындагы летний биз кичинекей кезде ошол жакта чуркап жүрүп, ошол жакта малый арена деп койчубуз. Ошол малый арена полностью мусорный полигон болуп калган ал ичи. Азыр карап көрүңүздөр, кандай нерселер, кандай эмелер салынып атат. Мына бүгүнкү күнү азыркы тапта Кыргызстанда Азия өтүп атат. Бул абдан чоң жетишкендик да. Качан Кыргызстанда Азия өтчү эле. Средний Азиянын бүт эме күрөшкөндөрдүн баары келип Азия өтөт. Анткени ошол эле стадиондор, ошол эле эмелер баары уже как бы соответствие келип атат, уже бияка. Азыр мына чоң арена салынып атат. 55 000 киши бата турган арена салынып атат. Ошол арена салынса, могу жерде алга деген баягы илгерки трудовой резервы деген вообще ошол жөн эле бир топураккана болуп калган. Ошол топураккана азыр кандай алга деген сонун евро стандарт менен салынган общежитиясы менен эмелер менен ошондой нерселер көп болуп атат. Ошолордун баарын эсептеп көрсөк болуп атат да. Ошонун баары каяктан чыгып атат? Ошол эле президенттин демилгеси менен. Президент ошону жанталашып атат, ошону эме жакшы ойлорду жакшы иштет. Аэропортту карагыла. Азыр аэропорттун реконструкциясын карагылачы. Действительно, мен чет өлкөгө көп барам. Чет өлкөгө барсаң тим эле аэропортторунда тим эле өзүнчө шаар. Биздин аэропортубуз эмне эле? Таксисттер туруп алып, кетпейсиң, жүрбөйсүңбү деп монтуп туруп эле ушундай коркуткан бир монтуп турган жайлар болду. Азыр мына кандай реконструкциялар болду. Ошол реконструкциялар болуп атат да. Ошол жасалып атат да. Анан ошолордун баарын көрүп, ошолордун баарын эметип Невский форумда мен чыктым. Анан ошондон кийин мен өзүмдүн эмемди өзгөрттүм. Мен аларды прям булар супер молодцы деп айта албайм. Потому что кемчиликтер бар. Ал кемчиликсиз болбойт. Бирок в то же время жасалып аткан иштер. Ошон үчүн мен да илимий ишиңизде ошону эми жомокторду айтпаш керек. Илимий иште далилдерди айтыш керек. Статистиканы айтыш керек. Мен ошол илимий ишти, ошол выступлением кылып, мен ошол статистиканы алдым, ошол статистиканы алып алып туруп, ошол статистиканы бүт дагы кыдырып чыктым, карап чыктым. Эми ооба тиякта скандал болуп атат, биякта скандал болуп атат, бирок жасалып атат да. Мен ошол статистиканы алдым, көрдүм. Анан ошондон кийин мен именно удовлетворительный деген жерден мен кеттим да. Ошон үчүн мен да мындай азыр мындай средний жакка олтуруп калдым, 50 на 50 деп сиз айткандай дагы. Мен да ошондой олтуруп калдым. То есть жакшы жерлери жакшы бар, кемчиликтер тоже бар. Бирок ошону жана айтып аткандай кемчиликти азыр азайтыш керек. Ошонго багыт алса, ошол көп момда азыр айлана тегерегин тазаласа, ошонун баарын коррупционный схемаларды баарын көтөрүп, мына деп чыкса, мен ойлойм, Садыр Нуркожоевич экинчи мөөнөткө барганга толук укуктуу болот да. Эл да ошондо эл көтөрүп кетет бул киши. Ошондо сиз илимий ошол ишти, ошол статистика көрсөткүчтөргө таянып ошолорду айтып, жанагы жерде ушул Невский форумда айткан экенсиз. Эми албетте илимий иште мындай далилдер гана сүйлөшү керек да. Туура. Жөн эле айта бербесин да, мындай болуп атат, мындай болуп атат деп аны айткан экенсиз. Бирок дагы бир мындай бир жагына кызыгып көрдүңүзбү? Ошол
жолдор салынып атыптыр, ипотекага үйлөр берилип атыптыр, баланча адам кирип ошол жерде жашап атыптыр, дагы башка көпүрөлөр салынып атыптыр, арена салынып атыптыр. Ошолордун баары биздин өлкөнүн кирешесине салынып атыптырбы же биздин неберелер, чеберелер төлөөчү карыздарга салынып атпы? Ошо жагына да бир кызык койдуңузбу? Эми давайте азыр как раз илимий жагына кирип кеттиңиз. Муну экономический блокто дагы биякта көп адамдар бар. Ошол адамдар менен көп сүйлөштүм ал боюнча дагы. Америка бүгүн өзүнүн бюджетине канча карыз билесизби? 67 триллиард. Триллиард карыздыгы бар. Россия канча карызы бар? Өтө көп карызы бар. Казакстан канча карызы бар? Бизден 10 эсе көбүрөөк карызы бар. Ички бюджетке түшкөн акчадан салынып атса, тыштан келип аткан кредиттерге салынып атса, бирок бул эл үчүн салынып атат. Эл үчүн салынып атат. Эл үчүн салынып атат. Бул деген ошол эле Садыр Жапаров үчүн салынып аткан жок да. Кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө, ошол жол үчүн салынып аткан жок. Бул экинчи вопрос. Кимдин чөнтөгүнө канча түшүп атат? Муну менен уже Садыр Нуркожоевич өзүнүн убактысы келгенде муну да текшерет. Мен мунга толугу менен ишенем да. Муну да текшерет. Бирок бул эл үчүн салынып атат да. Муну эртеңки күнү Садыр Нуркожоевич алып туруп өзү менен көрүүгө алып кетип калбайт да. Убактысы жеткенде туурабы? Бул деген эл үчүн салынып атат, элге. Ошон үчүн ушул каражаттар. Анан эртеңки күнү элдин баары айтат: "Бизде момча карызыбыз бар, биздин момча эмес." Кудай шүгүр, карыздан кутулуп атат да. Карыздардан кутулуп атат да. Карыз алынып атат. Дүйнө жүзү бири-бирине карыз. Кыргызстан эле эмес, башка Америка өлкөлөрдө бири-биринен карыз алат дегендей. Ошол эле Өзбекстан канча карыз, ошол эле Казакстан канча карыз, ошол эле Россия канча карыз, эрек болсо ошол эле Англия канча карызы бар. Булар бул өзүнүн эме баягы Энгельс капитал деген бар го, ошо деньги, товар деньги деп, бул деген баары бул механизм жүрүп аткан дүйнө жүзүндөгү механизм. Карыз алынат, беринет, кайра ушинтип. Маселе ошол алынган карыздар элге иштетилип атабы деген. Туп-туура айтасыз ошону. Эми адыркы саясий системада эми баягы эки дос тандеми бүттү да. Ошондо жанагы бир бийликке ыңгайлашкан жанагы бир кишинин бийлиги абсолютташып, ого бетер ал күчөп аткан жокпу? Бир адамдын чексиз бийлиги дагы мындан дагы күчөй бербейби? Мунун бир кооптуу жана балким кооптуу эмес, пайдалуу жактары кандай деп ойлойсуз? Мындай узурпация власти деп атасыз. Жок, узурпация да болушу мүмкүн. Ошол эле учурда баягы чечим кабыл алуу, ыңгыранып жата берген нерселерди бир кол менен эле муну аткар, муну жаса деп бат чечим кабыл алуу жагы балким мындай плюс жагы бардыр. Ошол эле учурда минус жагы бардыр, ошону айтып атам да. Эми плюс жагын да алсак болот, минус жагын да алсак болот. Бирок бир айта турган нерсе, бизде абсолюттук бийлик эч качан боло албайт. Эртеңки күнү бизде узурпация власти балкимдер кагаз иретинде узурпацияга барып, ошонго мындай жол алынса, ошонго толугу менен анткени бюрократия деген бар да. Бюрократтар бар, жана мен айтып кеткен. Кээ бир амбициозный течерде Дубай-Субайда жатып алып туруп, кайра өзүнүн баягы кармушкаларыбыз келишибиз керек дегендердин баары ошондой ойлорун көтөрөт да. Бул узурпация, бул тиги бу деп. Бирок мен жана айтып кетпедимби? Кыргыз элим аны уже мындай байкап калган. Аша чаап баратса, кыргыз элим токто деп айтып койгонго толук духу жетет да. Анткени кыргыз элим толук духу жетет. Анан кийин могу бизде өткөн практикада канча төңкөрүш, канча революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, ошонун баары өткөн. Эртеңки күнү кайсы президент болбосун, ал эсинен кетпейт. Ал эртеңки күнү алып туруп эле мындай. Негизи адам баласы өзү пружина дейт. Пружинаны билесиз, мындай пружина. Антип мынтип пружина мынтип эле мынтип эметсең, пружина эч качан колуңан чыгып кетпейт. Пружинаны мынтип катуураак басып койсоң, пружина чыгып кетет колдон.
Ошон үчүн бүгүнкү күнү бизде эч качан момундайга жеткизбейт. Анткени бизде кыргыз элим аза байкоочу болуп калган да. Кыргыз элим байкоочу болуп калган. Байкап турат. Анан байкап турса эле ошондо ошол эле айтып атпайм, момундай нерселердин алып алып эртең күн жактан айтып жатып бетке эле. Момундай туура эмес. Эртең күн тигине биздин адвокаттар сотто момундой кылып атса, могу сотуң момундай кылып атат деп туруп эртең күн реагирование кылып атат да. Поэтому мен ойлойм, толук 100%-тык демеле узурпация же эме болгондо мындан жок. Бирок сиз айткандай плюс минустары болот. Ал бул жашоо. Сиз тиги май көзүн башында айттыңыз, баягы туруктуулук бир өнүгүү жолуна бир түштүк депчи. Саясий кризис жок деп. Ошол эле учурда мындай бир революциялык реванш коркунучу барбы? Өлкөнүн ичинде болбосо дагы эми анча-мынча баягы кекенген, ызаланган күчтөр чет өлкөлөргө, сыртка балким чыгып кетти. Ошолор кандай бир кайра шашпа биздин дагы кезегибиз келет деп күтүп аткан күчтөр жөнүндө эмне айта аласыз? Барбы ошондойлор? Же туруктуулукка түштүкпү? Андай болуп жүргөн, андай болуп келатат. Азыр ошондой бар. Мен бул боюнча өзүм бир эмемди айтып берейин. Дубайга эс алганы кеткем. Эс алып келейин деп бир жумалык сапар менен ошо Дубайга бардым. Анан Дубайдан Саудияга барайын дегем, кичине умрага барып келейин дегем да, Дубайдан эс алып. Ошол жака жеткенде аттарын атабай эле коеюн, ошол жерде встречалар өтө көп болду. Демек, бияк келип калган турбай деп, эми мен көрсөм мындай кичине Facebook аркылуу абдан таанымал болуп калыптырмын. Анан ошол жакта бири-бири менен кыргыздар менен кезигип, олтуруп мындай сүйлөшүп, ошол жактагылар менен сүйлөшүп калсам, анан ошол жактан кетти. Биринин артынан встреча, бир суранып атабай барып келейин. Эми мен оюм жаман эмес, мен барып алпай. Каке, сен тууну көтөр, биз акча беребиз, бийликке биз келишибиз керек деп ушундай сөздөр болду мына. Ачыгын эле айтып атам, ошондой нерсе чыкырышкан. Мен айткам ошо, жигиттер, силер мени мындай нерселерге, мен оппозицияда эмесмин, мен оппозицияга кирген эмесмин. Мен центристмин. Элүү мен элүү. Мен силердин оюн поюнуңарга мага керек жок деп туруп ошентип кутулгам да алар менен. Эмне себепке айтам? Ошол келген адамдар илгери бийликте олтурган адамдар. Ошол бийликте олтурган адамдар бюджетке тиешеси бар адамдар. Ошо бюджетке тиешеси бар адамдар ошол жерде Дубайда айдап жүргөндөрү мен деген кабриолеттерди айдап жүрөт болуш керек, Rolls-Royce'тор мененчи. Ошолор менен жүрөт. Түйүн казып көрсөң, андай эле кыйраткан бизнестер жок болчу. Ошо каяктан акча пайда болду? Значит, ошол акча бюджеттен. Эми ошолор кайра бюджетке жетебиз деп туруп ушундай бир саясий оюндарды кылып атышат да. Мына, например, саясий оюндарды кылып эле канча баланы момунда подстава кылып коюшту. Мына бүгүнкү күнү туруктуулук бартат деп аткан себебим мындай да. Мен деген аларды прям плюс-минусунда айтып кеттик биз сиз менен. Бирок туруктуулук болуп атат да. Акырындан өнүгүү жолуна акырындан бартабыз. Көч эле бир күн менен түзүлгөн эмес да. Муну бара-бара көч түзүлөт. Мына көч түзүлүп атат. Мына иштер, жакшы иштер болуп атат. Минустар болсо, минустарын ачыгын эле айтып атабыз. Баарыбыз эле айтып атабыз да. Баарыбыз эле айтып атабыз минустан. Анан кээрлер айтат, мына бизден ачыгын айтып кетсек, бизди камап салды, тигинтип салды. Эми биз ачыгын айтабыз. Эч ким силерге эме койгон жок. Бирок кээ блогер, журналисттер өзлөрү дагы туура эмес кирип кетип атпайбы? Өзлөр туура эмес кирип кетип туруп, үй бүлөсүнө бир жабышат, тигинисине жабышат, мунусуна жабышат, ички өзүнүн личныйине жабышат. Адам баласы же бар, давайте жолугулалы, тигинтип калалы, коңторолу дегенде андайлар да болуп атат да. Анан кийин биз ошолордун бар, ошондойлор тияктан олтура алып, чөнтөгүндө акчасы бар. Ошол жерде бизнестерин кандай жасалган, ошону менен ошол акчаларын канча болсо да берем, давайте деп туруп, биякта жаш балдардын, көп балдардын мээсине айланып туруп, анан ошолор кармалып тагдыры сынап атат да.
Бул өтө туура эмес деп эсептейм. Мен ошондо да Дубайдан да айткам, жигиттер андай токтотуп. Давайте мындайга өтөлү деп, мен аларды ошол жактан мындай сүйлөшүп аларды аракеттендим кайра. Давайте. Мына выбор болот. Выборду кел. Өзүң кандидатураңды кой. Мына акчаң бар экен. Ошону мен катышкым да. Бирок мындай революциядан өтөлчү десе, жок, андайлар болбойт. Булар азыр эртең күнү шашпасын, биз азыр барып коңторобуз. Эл жини келип калды, эл тинтип калды, эл мынтип калды. Эттин баасын карачы деп туруп монтуп. Эттин баасын эметет. Эттин баасын кымбаттатқан ким дегендей да. Ошон үчүн ушундай нерселер көп, андай нерселерди жок деп айтыш болбойт. Андайлар өтө көп. Өңгөчөсү акыр качкандар өтө көп. Бийлигин алдыргандар өтө көп. Ошо кайра эле бийликти энсеп, кайра эле ошол жакка келебиз дегендер өтө көп. Анан ошолор биз патриотпуз деп өзүлөрүн төшкө каклап, давайте мына көрдүңөрбү деп туруп мынтип. А бирок алар келгенде эле ошол эле баягы Мамайдын көрү. Сиз туруктуулукка, өлкө туруктуулук жолуна түштү дедиңиз. Бүгүнкү күндө өлкөдө эң кооптоно турган, анда корко турган, коркунучтуу нерсе эмне сиздин оюңузча? Бул деген коркунучтуу нерсе бул тышкы саясат эмес. Бул ички элиталардын сайгылашуусу. Ошол өтө чоң коркунуч жаратат. Элиталар эмне үчүн бири-бири менен чабышат? Булар кайсы жерден өзүлөрүнүн акчалары чыгат, кайсы жерден урдайт, ошолорду бөлүштүрүү деген сөз ошол буларга мындай эмеге алып келет да, конфронтацияга алып келет. Анан ошол жактан анан кийин булар бири-бири менен чабышып баштайт. Эптеп өзүнүн бунун окатын мен алып алайын, мунун окатын алып алайын деген сөз. Элиталардын чабышы бул эң бүгүнкү күнү опасный нерсе. Потому что элиталар, ошо байлар бири-биринин байлыгын энсеп турган немелер эртең күнү ошо элди алдап атат да. Өзүңүз жакшы билесиз, мындай атаандашуу бар жерде өнүгүү болот деп. Бийликтин атаандаштары жөнүндө анда мен сурагым келип атат. Ошо мейли ошол парламенттин ичинде альтернативалуу президент бир позицияны айтса, жок, андай эмес, мына моундай деп айта алган атаандаштар жөнүндө сөз болуп атат. Ошондой атаандаштар, татыктуу атаандаштар бүгүнкү күндө барбы? Бар. Каякталар? Почему жок деп? Например, татыктуу атаандаштар деп мен айтсам болот. Бийликти эртең күнү коңторол деген андай эмес. Андай эмес. Ошо мындай атаандаштарым. Например, мен Текебаевди, мен анын адвокаты болуп жүрдүм. Текебаев бул абдан кыйын саясатчы. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич мага абдан импонировать этет. Мен ал киши менен, Адахан мырза менен, мен Адахан Кимсанбаевич менен мындай тааныштыгым да жок. Бирок мындай сүйлөгөн, туруктуу сүйлөгөн сөздөрү, действительно парламенттин өзүнүн функциясын көрсөтө турган ошо Адахан Кимсанбаевич бар. Андан тышкары көп мындай жаш балдардан баягы ата мекенде депутат болуп анан кайра эме болуп калды го. Бакыт Калмаматов. Ошол да абдан мындай. Булар действительно бүгүнкү күнү Кыргызстандын саясатын, Кыргызстандын мыйзамдарын парламентте. А бүгүнкү парламентте бир 10 чакты эле киши бар. Действительно парламенттин өзүнүн функциясын билген. Калган детский сад. Мына мен ачыгында айтайын. Парламент мындайча айтканда бул жөн эле детский сад болуп калган. Говорильня, орусча айтканда говорильня, жөн эле. А бирок истина парламенттин өзүнүн предназначениясын, ошол жерде саясий атаандаштыгын, ошол жерде момундай саясий күрөштүн, ошо булар ошо саясий күрөштү ошо парламентте кылыш керек. Ошол жерде Кыргызстанга жакшы мыйзамдар чыгарып, ошол жакта бир парламентте бир 10-15 эле чактуу бир депутат бар да. Ошо действительно эмен. Калгандары жөн эле детский сад болуп калган парламент. Детский сад да.
сүйлөгөндө сен мага тийдиң, сен мага мынтип айтып койдуң, мен атама айтам, мен апама айтам, мен президентке атама апама деп тияка бияка бири-бирине эметкен. Бул деген күлкүлүү нерсе. Бул позор, Кыргызстандын позору. Бирок эми алар деле асмандан түшүп калган жок. Аны эми элдин кайсы бир бөлүгү тандады. Жана мен сизге айтып кеткендей, мунун баары акча чечип койгон. Парламенттин укура өзүнүн предназначениясын булар билбейт эчкимиз. Ошол жерде билгендердин 10-15 кишиси бар. Мына, например, келди азыр кайра артка, тетинде артка. Эсиңерде баягы легендарный парламент деген болгон. Ошондо легендарный парламенттеги азыр менде запистер бар. Ошолордо эмне деген сөздөр сүйлөнгөн. Эмне деген кыргыздын эмесин сактап калабыз дегендер, кандай саясий күчтөр бири-бири менен ошол жерде Кыргызстан үчүн саясий чечимдер чыгарган. Кыргызстан. А бүгүнкү күнү тияка сууну сатабыз, анан суудан мынча алабыз, мынча. Булар жөн эле мындай говорильня болуп калган деп атпайбы. Вот действительно мурдагы эмелер, мен например лично мен өзүмө Бакыт Калмаматов жаш депутат болсо да абдан туруктуу депутат болчу. Бабанов деле айтып кетсе болот. Ошондо Бабанов дагы абдан мындай ошо парламенттерде эсиңерде революция болуп, ошондо Бабанов чуркап кандай эмелерди айтылган. Адахан Кимсанбаевич абдан кандай оорчундуу маселелерди айтчу. Текебаев кандай ошону Эшимканов дегендер кандай кыйын депутаттар эле. Кандай кыйын айткан. Азыр болсо көч бара-бара түздөлөт. Булар деле буюрса такшалат деп ойлойм. Эки дос тандеми күчтүү кезинде айрыкча ушул могул тема аябай күчүндө эле. Коррупцияга каршы күрөш дегенчи. Азыркы кезде да коррупцияга каршы күрөш уланып атабы сиздин оюңузча? Мен оюмча коррупцияга күрөш деген бул формалдуу түрдө эле калып калган нерсе деп сезилет да мага. Коррупцияга күрөш деп башында жакшы башталган, аягын азыр баарыбыз көрүп атабыз. Бирок бүгүн ушу коррупция күрөш мен өзүм жеке оюм декларативный формада эле калып калган да. Кандай болуш керек эле? Мен оюмча коррупция күрөштү булар абдан камаа менен камап, олтургузуп, кустуруп, бул коррупция күрөш эмес. Коррупция мынтип күрөшө албайсың. Бул инструмент. Муну жасаса болот, ошол аркасы менен. Бирок коррупция менен күрөштү бул биринчи мыйзамдарды туура ревизия кылып, мындай подсчет эмес, ревизия кылып. Мына баягы Марлен мырза абдан жакшы нерсени айтып кетти. Экөөбүз предвыборныйда атаандаш болдук. Ошондо предвыборный эмеде Марлен мырза менен сүйлөшүп атканда мен айткам: Марлен мырза, сиз депутат болуп калсаңыз, ушу биринчи нерсени ошол жерде чыгарган мыйзамдарды баарын ревизия кылышыңыз керек. Ревизия кылып туруп, ошол керек жок мыйзамдарды, азыр ошол мыйзамдар ар бир мыйзамды унуталса, бүт жогорку кеңешти кагаз менен чаптап салса болот. Ошону жакшы эсиңизге алып алыңыз деп мен абдан сурандым элем. Анан Кудай жалгап, Кудай буйруп ушу Марлен мырза өттү, депутат болуп, бүгүнкү күнү спикер. Анан баягы айткан сөздө ошондо айтат болуп, канча 27 000 мыйзам чыгыптыр дейт. 30 жылдын ичинде. Ошо 27 000 мыйзам ошо основной мыйзамдардын коррупцияны бөлүшөбүз, коррупцияны жоготобуз деген мыйзамдарга эле жөн эле мыйзамдар чыгарып туруп, наоборот ошону жаап салышкан да. Бүгүнкү күнү ошол ревизиялар чыгарып туруп, жакшы мыйзамдар чыгарса, ошол мыйзамдарды бир мыйзам контролируемый экинчи мыйзам менен болуп, ошол туруктуу жакшы эметсе, ошол коррупция менен күрөшүү деп ошону айтса болот. А уже ошону аткарбагандар, ошол эле камалып, бул уже инструмент. Камоо бул инструмент. Ошону мен ошондойго барса болот эле деген ойдо. Ошон үчүн мен айтпайм, бүгүнкү күнү мына баары Садыр Нуркожоевич баары азыр экономика жагына кетишти, ошол багыт менен кетип баратат. Азыр по-моему бул жагын ошо Марлен мырзага калтырды болуш керек.
ошол багытты балким алгандар. Бирок бүгүнкү күнү бул декларативдүү форманы айланганда бул айтылат, бирок жасалганга еще жасала элек да. Эми дагы бир просто кама взятка менен бул деген коррупция менен күрөшүү эмес. Маселени чечүү эмес. Маселени чечүү эмес. Коррупция деген өзүнүн түпкү сөзүнүн максаты бул деген схемалар жабуу деген сөз да. Ошол схемалар жабуу деген сөз. Ошол схемаларды жабыш керек. Ал схемаларды только мыйзамдын күчү менен, верховенство права деп коет. Ошонун соттун күчү менен, мыйзамдын күчү менен ошолорду токтотуш керек да, схемаларды. А бизде декларативдүү формада кетип бартат, бар айтабыз. Мен сурайын дегеним, бизде ошол буга чейинки жана 30 жылдан ашуунку ички саясатты карасак, коррупция менен күрөшүүнү саясий атаандаштарды жок кылуунун бир куралы катары колдонуп ийген учурлар дагы жок эмес да. Абдан көп болгон. Бүгүнкү күндө андай жокпу? Бүгүнкү күнү айтып атпайм, бул декларативдүү эле формада калып калды. Мен сизге дагы бир жолу айтып кетип атпаймынбы? Кармоо, соттун чечими бул деген коррупция менен күрөш эмес. Бул инструмент коррупция менен күрөштү. Ошол жерде ошол инструментти пайдаланып, ошол инструмент кармоо менен инструментти пайдаланып туруп, саясий оппоненттерин көбүн ошону менен жок кылган күндөр болгон. Эми бүгүнкү күнү барбы азыр бар деп деле айта албайсың. Анткени бар эле уже баягы Камчы Кыдыршаевич барын эле мустуруп салбадыбы. Ошон үчүн азыр кусканга деле киши калбай калса керек деген. Биз мындайча айтканда кустура тургандарды кустурбай атабыз да. Аларды кол чаап узатып атабыз. Кустура тургандарды кустурбай атабыз. Кол чаап узатып атабыз. Эми алдыда келечекте мына момундай болот, тигиндей болот деп божомолдош өзү тата алмаса эле, ошентсе дагы жеке сиз өлкөнү эмне күтүп турат, алдыда кандай эмне болот, ошол боюнча бир божомол прогнозуңуз кандай? Мен эми вангавать этпей эле коеюн. Бирөө вангавать этип атып туруп, сиз студияңызда мен ванга эмесмин деп атып туруп, вангавать этип атып аяк жүрүп, вангавать этпей эмне болуп камалып кеткенин өзү деле байкабай калды байкуш. Бирок мен как именно анализ жасап, как өзүмдүн профессияма каратып туруп айтсам, анализ бүгүнкү этапта кырдаалуу. Садыр Нуркожоевич азыр жакшы багытты алып келатат. Ошол багытты мындайча айтканда 2 жыл бир тизгинди мындай колго алып, азыр туура багыт менен жакшы барып туура кадамдарды жасап баштады. Ошол кадамдарды аягына чейин чыгарса, мен ойлойм, биз ушул саясий кризис деп атпайбызбы, бирок туруктуулук кризис болуп атат да. Туруктуулук убакыт келди. Анан ошону контролируемый деп коет го, ошо контролируемый боюнча бул азыр ошону менен кете берет. Биякта мындайча айтканда, муну 3кө бөлсө болот. Краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный десе, ошону эметсе, краткосрочныйде Садыр Нуркожоевич азыр мына бир чоң мындай кадамга барды, айла жогунан барды, кыргыз элим үчүн барды. Ошондой краткосрочныйга дагы ошол кадамдарды ташташ керек. Таштап туруп элдин астына чыгарыш керек ошолордун баарын. Среднесрочныйда бул деген уже дальнейший план развитияны көрсөтүш керек. Мына момундай жол менен бартабыз деп. Долгосрочный дегенде ошол канча могу баягы Кыргызстан илгери Совет Союзунда план 5-летки, 10-летки, 20-летки дегенде ошондой эмелерди план мероприятий чыгарыш керек. Ошондо биз ушул тапта жакшы кетебиз деген ойдойм. Дагы бир суроону сизге берүүнү туура көрүп атам. Биздеги Кыргызстандагы саясий күчтөр мындай кайсыдыр бир идея үчүн идея талашабы же ресурс талашабы? Реалдуу айтканда. Сиз өзүңүз кантип ойлойсуз?
Мен ойлойм, жок, мен просто сизге мындай эме вопрос берип атам да. Сиз кантип ойлойсуз, бирок өзүм жооп берем да. Мен айтып атам. Идея биздин саясий күчтөрдө реально айтканда эч кандай идея жок. Идея бийликке келиш керек, акчаны жасаш керек, кымбат машина миниш керек, көлдөн коттедж алыш керек, ошактан кыйратып жасаш керек. Көпчүлүгүнүн, баарынын эмес. 100%тен 99% ошондой. Саясий күчтөрдө, саясатчыларда идея эмес, ошондой саясий ресурс кызыкчылыгы болсо, анда эл аябай байоо экен да. Ушу могул таза, тунук, кристаллдай жакшы бир саясатчылар келсе деп ойлоно берет экен да. Анан бул элдин байоолугубу, кайдыгерлигиби, шенчектигиби, эмнеси эл? Айкөлдүк. Же сабатсыздыгыбы? Жок, элди сабатсыз деп айтыш болбойт. Биздин эл айкөл, ишенчек. Течерде мындайча айтканда кооз сүйлөгөндөргө биз ишенебиз. Карачы кандай сүйлөйт? Ай, карачы тетик жийт. Катырды. Өзүбүздүн кулунубуз. Карачы кандай сүйлөйт. Ай, молодец экен. Деп ошондой саясатчылар көп алданып калат. Көп саясатчылардын программаларын карасаң, көп эмелерин эмесең, бир дебат болгон, ошол дебатка чакырган, мен ошондо абдан эки мындай Кыргызстанга өтө белгилүү саясатчылар бар, мен ошол жактан суроо бердим. Ошол абдан кадырлуу саясатчылар да, мындай эл ишенип жүргөн. Ошолорго айтсам, түпкү максатыңар эмне дедим? Идеяңардын түпкү максаты, цель ваша десем, жооп бере албай коюшту да. Анткени цель жок. Баары эле бийликке жеткиси келет. Баары эле бийликке жетип туруп, эптеп ошол жактан бирдеме көрөлү тигиндемде. Анан ошол жактан бирдеме жегенден кийин анан элдин башын айлантып баштайт. Ошон үчүн менден көбү сурайт, Канатбек, сиздин өтө көп возможностторуңар болгон бийликке келгенге. Мен айтчым, мага бийлик кызыктырбайт. Мен мындайча айтканда ток баламын. Ата-энем ток бала кылып баккан. Мен 90-жылдары бизнеске киргем. Жакшы мындай бизнести өздөштүрүп алгам. Мен мамлекет структурасында башында прокуратурада башында иштедим. Анан кийин түшүндүм, бул бөлөк болуш керек. Анан адвокатурага кеттим. 26 жыл адвокат болдум. Ушунча көп көрдүм. Анан ошо именно саясий илим кандидаттыгын жактадым. Ошол жакка келгенде мен көп нерсени түшүнүп баштадым. Бүгүнкү күнү илими жок, же образованиясы жок, же бир эмелер эметип алып туруп эле кызыккан эле байлык. Кызыккан эле, мен ошол жакта галстук адам алып, бир келчи. Мынтип айтканга, же депутаты, урматтуу депутаттар, угуп койсоңор ала менден сүйлөп атам деп. Ушундайлар көп болду да. Көп да ошондойлор. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күнү ошону Садыр Нуркожоевич да түшүндү болуш керек дейм да. Ошон үчүн могу курултайда ошону айткан ошол болду да. Силер эми мындай бийликке кызыкпай, элге жардам кызыксаңар болот деген туура сөз болду да. Мен ошон үчүн айтып атпайм, мен күндөн күнгө мындай жакшы мындай өзүмдүн сознанием менен карап көп нерселерди эметип атам да. Канат ага, мындай Фейсбукта активдүү элеңиз, активдүү болгондо дагы мындай катуу жазчу элеңиз. Ошо кезинде ошо Канчыбек Ташиевке деле, ошол керек болсо ошол Садыр Жапаровго деле, эми ошол бийликтегилер деп ошондой ар кандай саясий укуктук маселелер боюнча постторду жазчу элеңер. Анан негедир соңку кездерде мындай мүнөз күтүп калдыңыз да, мындай философ, ойчул, мындай таразалап, анан жана жасалма интеллектти дагы колдонуп, анан кыргызча дагы өзүңүздүн орусча ойлонот окшойсуз, анан кыргызча дагы жазып атасыз. Анан мындай Канат Хасанов мындай философ эле болуп калды да. Бул жумшаруубу же бул мындай өзүнүн баягы мурдагы катуу күпүлдөгөн амбициясын тыйып бир башкача бир жолго түшүүбү, кандай түшүндүрөсүң? Мындай да, азыр көбү сурайт, анан кийин
посттордо жазып койсоң, эмне Ташиев турган кезде унчукпай койгонсуң деген сөздөр көп болчу да. Бирок мына Эрнст сиз анан дагы эле көп эмелер билет. Мен ошондо деле Камчы Кыдыршайчка деле катуу кайрылчумун. Саада Нуркожоевичке деле мурда катуу деле кайрылчумун. Анткени укуктук баа берип атканда туура эмес аша чаап кеткендердин баарын ошондо ачыктачумун. Азыр деле ачыктап келатам. Туура эмес багытта эметип калса эле мен ошону көп үмүтчүмүн. Анан ошондо мен бирөөнү көйгөйүнө тийип койсом керек. Алып туруп мен лицензиямды алып койгондон кийин мен көп соттук процесстерге катышпай калдым. Соттук процесстерге катышпай, мына уже 2 жылдан бери соттук процесстерге катышпай, ошо именно кандидатскийимди жактаганга, ошол жакка көп мен наукага кетип калдым. Анан ошо наука деметип атып, мен азыр көп окуп атам да, көп окуп, көп ошолордун баарын. Азыр адвокаттык лицензияңыз алынган боюнча? Адвокаттык лицензиям алынган. Мен деген вообще азыр адвокаттык кесип мен алектенген жокмун, алектен албайм, анткени укугум жок да мындайча. Анан ошо эмеге кетип калдым, наукага. Анан ошону мен азыр көп окуп, анан ошо сиз айткандай өзүмдүн могу күйгөн амбицияларымды колго алдым. Анан кийин колго алып жана айтып кетпедим, Невский форумга чыгып, Кыргызстанда өнүгүүлөрдүн баарын карап, анан ошону анализге салып баштадым. Анализде ошол анализ чыгарып атат да магачы. Анализ чыгарып атат, что бүгүнкү күнү туруктуулукка бартабыз. Жол, багыт бар. Ошону бузуп албайлы. Ошол бузуп албай, ошону ошол акырын ошого жетип алалы деген эметип мен өзүмдү могу амбициямды мындайча айтканда тыйып, анан кийин мындай болгон эмени айтып баштадым да, что элге жеткирип келгендин аракетин кылып атам да, что урматтуу эл, бүгүнкү күнү биз деген революция кылабыз, кайра баягылар эле келет, кайра эле баягы шалмандар келет, Дубай тияк бияктар качып жүргөндөр, Турция, Франция, Англия, Америкада качып жүргөндөр келет. Алар эртең күнү кайра эметтир эле, кайра ошол даражага. Алар 600, 700, 500 тысячный лексустарды айдайт. Сыймык айтып кеткендей, кыргыздын эмеси, буякта сизде подкастта айтпады беле. Кыргыз эптеп 600 алып туруп, номуруна да 600 деп жазып алса болот дегендей эле. Ошондойго кайра келет, карапайым эл баягы эле калат. Бирок бүгүнкү күнү ошо карапайым эл ушуну жакшы мындай түшүнсүн деп атам да. Мен да ошон үчүн анализ катары жазып, ошо философиялык эртең күнү момундай болуп кетсе кандай болот деген суроолорду берип туруп, элдин подсознаниясына, акырын подсознаниясына түшүндүрмө бергенде аракеттенип атам да. Мен муну атайлап өзүм кызыкчылык үчүн эмес, эртең күнү туруктуулук болсун, жакшы багыт кабыл алдык, ошол багыт менен кетели деген ой менен, ошону менен мындай барсак деген жакшы эме ойлор менен ошону жазып атам да. Кезинде ошо адвокаттык ишмердигиңизде мындай сизге кысымдар болгонун, өзүңүз дагы мындай Facebook'та тек жазган ошо постторуңуздан улам билебиз, кысымдар болгон, башкалар болгон дегенде, азыр андай кысымдар барбы жокпу? Мисалы үчүн пикир жазасыз, ой айтасыз, сиз эле эмес башка бирөөлөр, сиз сыяктуу юристтер жазат, журналисттер жазат, жарандар жазат, активисттер жазат. Ошондой кысымдар барбы жокпу азыр? Кысымдар абдан катуу болду Кезинде. Өтө катуу болду. Атамбаевдин маалында, Атамбаев президент болуп турган кезде, мен Текебаев Өмүрбек Черкешевди жактап аткан кезде, ошондо мен Атамбаевди президентти, ошол убакта президентти сотко ходатайство келтиргем. Ушу сотко келип, ушул жактан показания берсин. Не как президент, а как член временного правительства деп туруп, ошо Текебаевдин эмесин өткөндөн кийин, ошондон кийин кысымдар өтө катуу кетти. Ошондо өтө катуу кеткенде, ошондо атаман калган бир жакшы бир дорожный предприятие бар болчу. Биз атам ошо жол салчу. Ошол жол салган предприятиясын мен да ошо өнүктүрүп,
жакшы эме ишке ашыргам. Ошондо 47 наименован техника бар болчу, чоң техникалар, ошолордун баары кредитке алынган техникалар, ошол менен иштечүбүз. Ошондо чааратка жол жасап, Кумтөрдүн жолунун көп жерлерин жасап, ошондой ошентип акча тапчырдым. Мен адвокаттык кесибинен тышкары ошону атам ошондо тирүү, мен ошону атам башкарып, анан атамдын досу бар болчу, досу, орус досу, ошол экөө эметип, мен ашылар менен чогуу. Аны банкрот кылышты. Аны өтө банкрот кылды. Ошондо 47 наименован техника, чоң шантуй деген чоң экскаваторлар, эмелер, бульдозерлер ошолордун баары кетти. Андан аз келгенсип 47 миллион сом несуществующий статьялар менен налогду мойнубузга илди. Анан кийин ошондо ошол Жээнбеков келип калды бийликке. Жээнбеков келип калганда бийликке мен ойлодум, Сооронбай Шарипович менен деле мындай тааныштыгым бар болчу, Асылбек Шарипович менен. Ошолорго көп кайрылдым. Алар жогорку сотко мен айттымдай, бул мыйзамсыз неме деп эметсем, ошондо чоң казатта башталып калды. Ошол чоң казат жөнүндө вопрос бербей коюңуз, мен ал боюнча жооп бербейм. Бербейм. Потому что чоң казат бул деген для меня больная тема. Анан ошон үчүн ошол жактан чоң казат болгон. Булар еще больше ошондо мени ошол 47 миллионду жогорку соттун чечими менен незаконный деп мен эсептейм. Ошол чечим менен несуществующий статья налогтор менен 47 миллионду менден өндүрүп алышты. Ошондо үйүм мындай чыкканда ошол маалда нөлгө чыгып. Анан өзүм кайра иштеп, ошентип кутулуп, тияк болуп үйүмдү сактап калгам, лицензиям сактап калгам. Ошондо өзүмдүн адвокатский. Бирок 21-жылдан бери мен акты караны кара деп айтып койгон боюнча көп туура эмес иштер болуп атса, укуктук жагынан, сот процесстеринен, эмелерден мен ошолорду какшап чыкчумун. Анын баарын силер көрөсүңөр. Анан ошондо эметкенде бирөө жарымга кимге жаккан эмес болуш керек. Ошондо мен бир кайда бир немени тааптыр, ошол мага заявление жазып, ошону менен заявлением бир күндө каралып, бир күндө Министерство юстиция барып туруп, ошол жерде бир күндө могу жаш бала генерал кетип калбадыбы байкуш. Жаш бала кийин анан мен канытабайым ушундай болуп калды деп кайра келди Орозбаев беле. Ошол келип өзүндөй жаш бала экен, бир күндө ошол кол коюп салды. Ошону мен лицензиям. Анан кийин мен ошону сотко обжаловать этсем, сот деген башы карабай койду. Бири-бирине ыргытып карабай койду. Ошону мен адвокаттык лицензиям мына 2 жылдан бери адвокаттык лицензиям жок. Токтотулган. Алынган эмес, токтотулган 3 жылга. Анан ошол эле маалда улуу балам офицер болчу, ГКМБда офицер болчу. Ошо улумду сен атаң мынтип сүйлөп атат, сен атаң мынтип сүйлөп атат деп туруп, аргасынан заявление жаздырганга мажбур болгон. Анысы да болгон. Тиякта дагы бир үй бүлөмдө ызычууларды кылышты, андай да кысым болду. Бирок бүт баарын далилдеп, бүт баарын эметип, ошондо дагы эле айта бердим. Кайсы президенттин саясий режиминде болгон? Бул уже Садыр Нуркожоевич келгенде болуп атат да, 20 жыл. Ошо эми ошондо деле Таарынбайлоосун мурдагы досум ушул тим эле звонить этип алып деди, Хасановдун баласын кетириле деген бул сөз бар. Болгон. Анан кайра эле ошол адвокатский лицензиям 2 жыл мурун кетти. Анан эми 1 жылдын ичинде 24-жыл мен үчүн өтө оор жыл болду. 24-жылы мен лицензиямды алдым. Баламды 23-жыл кетирди. Лицензиям 24 алдырды. Анан кийин тиги эмени үй бүлөмө чейин киришип кетишти. Эми ал жагын азыр ошол жагын айтып баштасаң, бул мындайча айтканда абдан туура эмес. Ошон үчүн үй бүлөмө чейин киришип кетишти. Эми мындан мен муну президент жасады же Камчык Дыршай жасады деп мен андан алыспын. Бирок ошо айтып коем, жан жокөрлөр, жүргөн жан жокөрлөр. Ошону кылды, 35 жыл жашап, 4 балалуу болуп, 7 неберелүү болгондо, анан
ошол жактан ажырашканга чейин бардык. Мына бүгүнкү күнү мен халастоймун. 56-га чыгып алып, мен бүгүнкү күнү халастой жигитмин. Бойдок. Ошондо көп нерселер болду. Анан кийин ошонго баарын эметип алганда, ошондо мен илгери эле тапшырып койгом, РАНХИКСке убакыт болуп калды, деп туруп мен ошо Питерге кетип калдым. Питерге барып кетип атам азыр, бүгүнкү күнгө чейин ошо исследовательский иштеримди жүргүзүп, ошо жерде кандидаттыгымды жактап, ошентип жүрдүм. Азыр көбүнчө Питерде жүрөм. Сизди жеке мен мындай өзүнүн ушул адвокат катары, жакшы юрист катары өзүнүн харизмасы бар, өзүнүн мындай мүнөзү бай характери бар го. Анча-мынчага мындай сынбаган киши катары билем да. Бир эле эмес, эки эле эмес, үч эле эмес, көп жолу тынбай өжөрүлөнө берчү киши болуш керек бул деп ошондой элестетем да. Анан ошондо сиз айтып атасыз, мен тиги президент жанын тиги Камчыбек Ташиев дебейм, айланасындагылар деп. Демек, сиздин баягы өжөрлүгүңүз, сиздин баягы өзүңүздүн харизмаңыз, адвокаттык, юристтик, ошол жана тегерегиндеги анча-мынча адамдарга мындай сындыбы ошондо? Катуу сындыбы? Катуу сынды. Анткени деген мен көп укуктук, менде чоң иштер болду да. Экономикалык иштер болду, саясий иштер көп болду, көп уголовный иштер болду, мында криминальный иштер болду. Ошолордо менде жалаң чоң иштер болгондон кийин тияктагы суммалары да чоң да. Анан укуктук баа берип атканда ошо көрүнүп турду да. Bunun kızıkçılığı görünüp attı. O жерде бул фирма бул кызыгып калыптыр. Ошон үчүн бул муну каматып атат. Ама о жерде момча бул акчасы керек болуп калыптыр. Бул мынча жана мен айтып кетпедим. Мен ошондой иштерге көп катыштым да. Көп катышам. Анан ошол жерде тергөө тарабынан, прокуратура тарабынан, сот жагынан ушундай эмелер туура эмес чечимдер чыгып атканда, эми Кудай урбаду, сот деле Кудай эмес да чечим чыгарып койгондой. Ал деле мендей балким мыйзамды менден начарыраак түшүнгөн адам болуш керек. Балким прокурор балким менден начарыраак түшүнөт. Ошол эле тергөөчү кечеки бала. Анын үстүндө эми алар дагы пенде дегендей. Алар да пенде да. Эми мен кандидаттыгым жактагам, мен мыйзамдар менен иштегем всю жизнь. Тажрыйба бар. Анан мен айтып атам, могу жерде мыйзамды туура эмес колдондуңар, могу жерде момундай кылдыңар. Силер муну мындай кылып атасыңар деп туруп, мен ошон үчүн сот тармактарга чыкчымын да. Могу жерде момундай кылып атат. Мен ошону суранчымын, Камчыбек Тыршаевич, мен сизди тааныйм, сиз байкемсиз. Давайте муну караштырып көргүлө. Садыр Нуркожоевич, сиз байкемсиз, могу жерде момундайлар киришип атат деп туруп, мен айланасында чөйрөдө өзүлөрүнө айттым. Бирок ушундай болуп калды. Анан бүгүн деле ошондой ситуациядамын. Азыр деле ошондой ситуациядамын. Азыр деле айланасы чөйрөсүнүн жөнүндө айтып эметсем, наоборот, сотко менин юристтерим барса, не силердин Хасановуңар, мен эмне? Бир судья Октябрьский район соту мен ошол жөнүндө туура мыйзамсыз 3 чечим чыгарып койсо, ошол тияктан бирөө чалыптыр, анан кийин ошону момундай чыгаргын деп айтыптыр да. Анан ошону айтып туруп, мыйзамсыз чыгарган немени мен ошол сот жөнүндө юридикалык баа бериш керек, сот тандоо кеңеши, сот торду көзөмөлдөгөн дисциплинардык комиссия мунга бериши керек. Мен обжаловать эттим деп заявленияларды берип, сот тармактарга чыгарып ал сотту чыгарып салсам, бир байкеш чалат. Канат укам алып кой аны деп помтет. Подожди, бул только башталышы. Анан кийин тияка айтам, жигиттер андай тура эмес деп ошону айтсам, наоборот, менин юристтерим келсе, мен юристтериме аңкылдап атат. Не мени звезда кылдыңар Фейсбукта, мен силерге көрсөтөм деп мынтып коет. Анын баарын менин юристтерим жазып алды, анын баары бар. Анга да бир юридикалык баа берилет. Ошон үчүн ошондой нерселер болчу, бар, бүгүнкү күнгө чейин бар. Айланасында жана айтып кетпедимби? Ошол эле президентти же Камчыбек Тыршаевичти буларды жөн эле күнөөлөй берген болбойт да мында. Айланасында жүргөн чөйрөсү ошолор.
ошолор бүгүнкү күнгө чейин аякта да бар, биякта да бар. Бул өзүнүн жашоонун природасы да, мындайча айтканда. Природа жизни деп коет да орусча. Соңку апталарда жанагы камакта жанагындай сотто ары же бери болбой жүргөндөрдүн көпчүлүгү мындай чыгарылды. Журналисттер чыкты дегендей, кээ бирки журналисттер, кээ бирки активисттер чыгып атат. Бул жакшыбы? Деги эле ушундан улам суроо пайда болот. Алдыдагы 5 жылда бүгүнкү бийлик, бүгүнкү ушул баардык жоопкерчиликти өзүнө алган бийлик кандай тобокелчиликтерге барыш керек? Саясий же укук жактан өзүнө аябай мындай бир аялуу болсо да, өзү каалабай атса дагы өлкөнүн келечеги үчүн кандай укуктук саясий тобокелчиликтерге барыш керек деп ойлойсуз? Муну көп журналисттер чыгарганы бул абдан туура болду. Анткени мен ошол иштерге мен өзүм да катыштым. Көп иштерге. Кемпир-Абадтын боюнча дагы лицензиям бар кезде ошолорго катыштым. Махабаттын иштерин карап жүрдүм, баарына ошондой нерселерге катышып жүрдүм. Ошол жерде мен көп туура эмес, мындайча айтканда, ыплас десем да болот да. Ыплас иштерге көп мындай кабыл алдым да. Ошондо мыйзамсыз көп чечимдер тергөөчү менен, ошол эле экспертизанын эмелерин жайлары менен көп нерсени болду. Бирок ошонун баары бүгүнкү күнү мына чыгып баштады. Ошон үчүн мына Кемпир-Абадтагылар акталды, мына Махабат Кудайым буйрса чыкты, Айтилек, ушулордун баары чыгып атат да. Бул өтө жакшы нерсе. Пробация болот, Муса Маңлан, Канышай, булардын баары чыгат. Булар өзүлөрүнүн ою үчүн. Бирок булардын оюн, булардын эмесин айтып атпаймынбы? Тилерге, ой, бул мына монтип жеткизди, бул монтти, могу жерде эми президент мыйзамды карагыла деп коет да, мыйзамдын негизинде карагыла. А исполнительдер бөлөк да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Айланып жүрөбүз. Илгертен бери калган сөз эмес. Короля делает свита, и свита убивает короля деген ошол да. Ошол калган сөздөрдүн эмеси. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күнү мына вазир жакшы, хан жакшы деп. Вазир жакшы, хан жакшы дегендей эле. Мына бүгүнкү күнү жакшы жакшы кадамдар кетти. Эми ушул кадамдар астыга чыкса, жакшы нерсе болот. Болуш керек. Канат мырза, атайын убакытты бөлүп ушундай кенен бир убакыт бөлдүңүз да, кенен ойлоруңузду айттыңыз. Сизге ийгилик, үй бүлөңүзгө тынчылык, жеке жашооңузга дагы тынчылык, жараткан жакшылыктарды берсин. Бар болуңуз, тынч болуңуз. Рахмат.